Салам барыңыздарга, кандайсыздар? Кутманду кеч барыңыздарга, кандайсыздар? Барсыздарбы? Кандайсыздар? Угулуп жатамбы? Комментарийге жазып коюңуздар, угулуп жатсам. Бул жакта кандайсыз? Угулуп атасыз? Мырзайым. Аха, классно. Мен экинчи телефонумда Телеграмдан, Инстаграм, анан Телеграмдан бизде эфир болуп атат. Круто, да. Чын айтайын, өмүрүмдө биринчи жолу Телеграмдан трансляция кетип атат. Бул жакта сонун суроолорду берүүгө да мүмкүнчүлүк болот экен. Сөз түрдө разборго келгенде мен Инстаграмдан дагы и Телеграмдан дагы по очереди разбор кылайын, Бүгүн эфирге эмнеге чыгып калдым? Бүгүн сиздер менен жөн эле баарлашуу иретинде акыркы болуп аткан ситуацияларга бир жарым айдан бери мен такыр даже Инстаграмдан менин оюм боюнча алыстадым десем дагы болот, бирок кээ бир адамдар активдүү эле алып барып жатасың деген ойлор болуп атат. Анан пландар өзгөрүп калды. Ооба, Кудайым өзүнүн пландары болот экен. Жана андан сырткары дагы бул жакта мен 1-майда баштала турчу жаңыланган сатуу менеджер курсу ичинде роп жөнүндө дагы маалыматтарды айтып берем сиздерге. Жана андан сырткары дагы эмнеге бул жака мен чыгып калдым? Экинчиси бул разборлор, цифровой психология боюнча разборлор, жана экинчиси цифровой психология боюнча разборлор, жана именно суроо жооп. Эмне үчүн Дубайга барып келдим? Азыр эмне пландар болуп атат? Эмне үчүн мен азыр насаатчылык кылбай эле? Мен ушул жөнүндө сиздер менен көбүрөөк сүйлөшөм. Анда эмесе кеттик. Биз акыркы азыр эмне болуп атат? Азыр бизде продюсер курсунда азыр менин эксперттерим, продюсерлер жаңы кесипти өздөштүрүп, өздөрүнүн курстарын алып чыккандар бар, жана эксперттерди алышып, мен как обещала, VIP тарифтегилердин баардыгына 1ден, кээ бирөөнө 2ден эксперттерди бердим. Баардыгы менен акырындап уже онлайнга алып чыгып, алар менен фикстерди алып, процент менен договорлорду түзүшүп, кээ бирөө отказдарды алып, өздөрүнүн үстүндө иштеген маалда. Экинчиси болсо, бизде азыр сатуу бөлүмүндө сатуу менеджер курсун окугандар, албетте азыр Изаткан Жусупованын тренажер курсун, менин сатуу менеджер 1-майда башталчу курсумду жана 1-июнда башталчу продюсер курсуна дагы буюрса, жаңы келген потоктогулар дагы сатууга мүмкүнчүлүк алышат. 1-июнда башталчу продюсер курсуна, 1-июнда башталчу трансформация Изаткан Жусупованын курсуна дагы жаңы келген поток дагы сатууларга катыша алат. Жана азыр командада иштеп аткан сатуу бөлүмүндөгү менеджерлер, кээ бирөө дагы башка тарапта да иштегендер дагы бар, арасында биздин командада иштеп аткандар дагы бар и так далее, да. Анан азыр бизде эмне үчүн мен Дубайга барып келдим, ушул суроого жооп берейин. Эмне үчүн мен Дубайга барып келдим? Биринчиден, буга чейин Дубайга мен уже эле билет алган болчумун. Буга чейин Дубайга бүгүнкү эфирди мен анонс кылган жокмун. Рилске анонс кылган жокмун. Түз эфир бүгүн болот деп эртең менен эле мен анонс кылдым, Бүгүн кечинде эфир бар экен деп айттым, бирок эмне үчүн анонс кылганга деле өзүңүздөр көрдүңүздөр окшойт. Мага шарт болгон жок, бирок мен эфирлерди, сабактарды не люблю срывать, поэтому бүгүн сиздер менен баарлашып, жана сиздер менен разбор кылуу максатында да чыгып атам. Разбор деген эмне? Цифровой психология боюнча разборлор болот, жана акыркы мен Дубайга барып келгенимдин дагы эң алгачкы себептерин дагы айткым келип атат да. Сиздер суроолоруңуздар бар болсо, жана именно цифровой психология боюнча разбор алгыңыздар келсе, мага түз эфирге заявка таштасаңыздар болот. Видео звонок менен, видео связь менен мага кайтарым байланыш берсеңиздер, мен сиздерге именно цифровой психология боюнча разбор жазайм, да, только мага запрос эфирге отправлять этесиздер и мага кайра жооп ошол видео аркылуу дагы суроо берсеңиздер болот. Сөзсүз түрдө видео менен. Анда эмесе кеттик. Дубайга мен эмне үчүн бардым? Дубайга ретрит обученияга бардым, психологиялык тараптан. Сиздер билесиздер, 3 жылдан бери мен Сүтсайда жүрөм, 3 жылдан бери Сүтсай психологиясын изилдеп жүрөм. Цифровая психологияда жүрөм. 3 жыл ичинде 700 миңден ашуун акчаны өзүмө инвестиция кыла алдым да. Бирок
мага бул нерсе аздык кылды. Мен дагы да окугум келди, разборлорду, квантовый психологияны, именно разбор, расстановкаларды үйрөнгүм келип, мен өзүмдүн экспертим аркылуу дагы $6000 ошол Инна Тляшинованын курсун сатып алгам. И жандуу ретритке барып, анын жандуу энергиясын, жандуу обучение, жаңы чөйрө менен жаңы чөйрө үчүн дагы барып обучение кылып келдим. Мен абдан ыраазымын, себеби дегенде бул поездкада мен чоң ниет койдум, чоң максаттарды койдум десем болот. Эң основной өзүм дагы разбордагы ал жактан көрүп, ушундай сонун чөйрө менен таанышып, алардан көп нерселерди алдым десем болот. Жана өзүм экспертим Дубайда выступление болгондуктан ошол разборлор аркылуу биз экспертимди поддержка кылуу максатында дагы атайын барып келдим. Андан кийинкиси бул тарапта мен эмнени айткым келип атат сиздерге. Дубайда аябай трансформация болдум десем болот. Чоң максаттар коюлду. Пользуясь случаем, хочу сказать спасибо своему мужу за то, что поддержал меня, и мы поехали в Дубайга, да. Я поехала на обучение в Дубай. Огромная ему благодарность, конечно же. И ал жактан биз көп инсайттарды алып келдик десек дагы болот. Эмне үчүн наставничествоны мен запуск кылбай элемин? Почему я не продаю свое наставничество? Хотя есть спрос, хотя я могу предложить людям и набрать, да? Во-первых, этот год у меня год неважно там сколько там у тебя количество денег, но здоровье вот самая главная ценность жизни. Акыркы ситуациядан дагы мен өзүм жон терим менен сезе алдым. Поэтому эң важный нерсе бул жакта дисциплину, но я думаю, что акырындык менен я стройго келем деп. Впереди я планирую, конечно же, плавный переход в нишу психологии. Я впереди планирую плавный переход в нишу психологии, потому что азыр ушул нерсе көрсөңүздөр керек, последние мои рилсы, что я хочу именно вот в направлении психологии, да. И впереди сейчас я работаю с огромной командой, и по психологии очень крутой, классный проект жазуудамын, курс жазуудамын, и скоро я готова буду его презентовать. Но сейчас курсов по психологии у меня пока нету. Я пока это не презентую и не рассказываю, да, но постоянно люди обо мне, постоянно это люди у меня спрашивают, ушул нерсени менден сурашат да, но и ошол себептен дагы жакын арада мен ошол нерсени презентация кылууга даярмын. Но 1 майда именно сатуу менеджер болом деп иштейм дегендерге, кто хочет повышение квалификации, кто хочет научиться продавать, как я, как моя команда, как мои ропы и так далее, да, вы знаете, что я миссия 9, это есть продажник, это есть промоутер, да, это моя сильная сторона. То есть я многое не выкладываю, но каждый месяц мы делаем огромные запуски. Даже если я не веду сторис и блог, экспертимдин чоң чектерине мы делаем очень хорошие продажи. И я готова поделиться секретами, фишками, кухнями всего этого именно сату менеджер курсунун VIP тарифинде. Потому что VIP тарифинде мен өзүм жандуу обучение лекцияда коштум. И мен менен жандуу жолугушуу, ароматерапия, трансформационная игра деген нерселердин бардыгын именно VIP тарифке коштум. 1 ай обучение. Өзүм көбүрөөк ошол жакта обучение кылам. 1 майда сатуу менеджер башталат, 2 жума окутулат, плюс 2 жума дагы практика. Дароо келгенден кийин, 1 жумадан кийин по-настоящему сатып баштайсыңар. Нолдон, без таланта, без опыта, без ничего. Келдиңерби дароо курстарды, менин курсумду, Заткан Жусупованын, менин экспертимдин курсун сатып, дароо можете заработать денег. Но командага каласыңар деп айта албайм. Потому что такого у нас уже нету. Все уже нету. Командага калбайсыздар, да? Но албетте ичинен 20 кызды эң жакшы иштеп, сонун мүнөзү бар, аракети күчтүү, жакшы саткан 20 кызды могу взять в команду.
только 20 человек. Поэтому курска келип өзүн көрсөтүп мыкты результаттарды кылган 20 гана айымды 1 майда башталчу сатуу менеджер курсу. Я знаю, что многие ждут, именно хотят, да, попасть. Вот как раз таки 1 майда башталчу сатуу менеджер курсуна келгендердин ичинен 20 гана кызды командага ала алам. Не всех. Потому что баарын алам дегенде многие не работают. Иштебей коюшат экен. Мен по-любому командага калам дешет экен да. Ошон үчүн мне нужны кадры. Мага кадрлар керек. Я продюсер. И мне үчүн мен сатуу менеджер курсуна алып чыгып атам. Потому что я продюсер, билесиздер, и мага отдел продаж керек. Без отдела продаж невозможно масштабироваться. Я не могу понять экспертов, которые просто сами хотят все сами делать. Да, такого не бывает. Поэтому отдел продаж менен иштегенди. Если даже вы эксперт, вы можете прийти на VIP-тариф, сами отучиться и взаимодействовать со мной. Өзүңүздөр менен иштешип, ошол жактан дагы өздөштүрүп алсаңар болот. Мисалы үчүн азыр кандай болуп атат? Азыр продюсер курсумда окугандарга ропторду кээ мисалы үчүн эксперттерди алып атышат да, эксперттерди алып, алардын курстарын сатаардын астында продюсер по-любому ропту дагы алып атат. Роп деген ким? Бул сатуу бөлүмүнүн башчысы. Сатуу бөлүмүнүн башчысы менеджерлерди башкарат. И продюсер по-любому аны менен иштешет. Түшүндүк, Именно VIP тарифте мен өзүм цифровой психология боюнча разборлорду кылам. Zoom'дан разборлорду кылам, плюс электронный разборлорду кылам. Мен менен жандуу лекция ичине кошулган. Менин автордук китебимди VIP тарифте кошуп атамын. Ал жакта трансформационный оюнду кошуп атабыз, ароматерапияны кошуп атабыз. Элестетиңиздер, ароматерапия, арома балда, именно там, где вы ароматтарды нюхаете, и определяется ваша сексуальность 99,9%. Плюс трансформационная игра только для випов. Плюс со мной живое обучение, живая лекция. Даже эгерде сиз региондо болсоңуз, 2 күн подряд Бишкекке келип, биринчи күнү мен менен жандуу лекция 4-5 саат өтүп, эртеси арома бал, ароматерапия плюс трансформационная играны өтүп кетсеңиз болот. То есть 2 дня подряд живое обучение Бишкекте болот. Даже сатуу менеджер сиз регион башка тараптан болсоңуз, Бишкекке келип 2 күн подряд ошол нерселерди катышып, ошол нерселерге катышып кетсеңиздер болот. Плюс VIP тарифке келгендин бардыгына 2 жылга чейин доступ сатуу менеджер курсуна, SMM курсуна, биз доступ психология курсуна, полный 2 жылга 3 курска доступ берип атабыз. Сатуу менеджер, погружение в SMM и психология курстарына. Цифровой психология боюнча мен менен разборлор. И Zoom'дан и электронный разборлор болот. Мага кандай суроолор бар? Кто хочет получить от меня разбор по цифровой психологии? Кто хочет получить от меня разбор по цифровой психологии, девочки? По дате рождения. Можно выйти мне в прямой эфир, отправить запрос. Я сейчас готова сделать бесплатный разбор, ответить на все ваши вопросы. Канча сом VIP курсыңар дейт. Так. Негизи сатуу менеджерлик биздики. Так, комментарий. Как выключить комментарий? Вот. Сатуу менеджер именно стандарт тариф bizde 12.500 сом. Бул жакта 2 жума окутуу болот, 2 жума практика болот. Бирок 1 жума окугандан кийин дароо практика. Сразу оплачиваемая практика кылып баштайсыңар. Вы можете сразу курсы продавать, получить свои бонусы. Күндө 2 жандуу зумдар болот, сертификат аласыздар и аудио практикалар болот. Дальше психолог менен 4 жолу жандуу зум болот. Оратор менен зум болот, психолог менен жандуу зумдар көбүрөөк болот, потому что мы хотим. У меня даже можно сказать, что менеджер по продажам это курс выйти из депрессии, стать в дисциплину, научиться зарабатывать деньги, и психолога приемдорго через этот курс вы можете как раз таки попасть, да, это работа над психологическим состоянием. Вы знаете, что я дипломированный психолог и коуч, цифровой психолог, азыркы учурда мен еще и БГУда дагы магистратурада окуп атамын, социалдык психология факультетинде, поэтому не просто
от меня как от эксперта, да, а от настоящего дипломированного психолога вы можете получить все вот эти разборы. Дальше оратор менен зумдар болот. Финансовых сабаттуулук, у нас очень много спикеров, да, бир айдын ичинде вот это все. Курс 1 жылга доступ берилет, жандуу выпускной болот. В этом потоке у нас будет хороший, классный, грандиозный выпускной. Плюс все, кто бронирует, могут попасть 17 мая на наш тимбилдинг, который будет у нас в Аларче. Дальше VIP-тарифты, да, кызык атасыздар, VIP-тариф он больше живой обучение көбүрөөк болот. VIP-тарифте бизде 2 жума жандуу окутуу болот, 2 жума практика. Даже можно сказать 3 жума практика, да. Дароо практика кылып, вы можете по-настоящему продавать мои курсы, там, Заткан Жусупова и так далее, сразу бонустарыңарды чыгарсаңар болот. Дальше бул жакта зумдар болот, күндө зумдар болот, эртең менен кечинде аудио практикалар болот. Дальше цифровой психология боюнча мен өзүм жандуу разбор кылам, туулган күнүңөр боюнча. Плюс электронный дагы разборлор болот. И жандуу лекцияга Бишкекке мен чакырам, мен менен 5-6 саат жандуу лекция өтөсүздөр. Ал жакта мен цифровой психология боюнча плюс сатуу боюнча өзүм жандуу обучение кылам. И жандуу арома бал болот, и трансформационный оюн болот. И сертификат албетте берилет, да. Бонус катары погружение в СММ 2 жылдык доступ. Мага стористен сурап атышкан, погружение в СММди жаап салдыңызбы деп. Да, жабылган, но он бонус катары берилет, 2 жылга доступка берилет. Бренд китеби белекке берилет, психолог менен 4 жандуу зум, оратор менен зум, жандуу выпускной, сертификат, өтө көп зумдар бизде, да, почти живое такое обучение будет, онлайн десек болот. Мага эфирге запростор ташталып атыптыр. Инстаграмдан, потом телеграмдан хочу сделать разбор. Потому что менин Кундуз Таштанова деген телеграм-каналымды я сама сейчас веду, өзүм көбүнчө дагы жазып атам ал жака. Мага запрос таштаган айымдар бар экен. Те, кто хочет. Звук дейт. Так, меня слышно? Да? Саламатсызбы? Кандайсыңар? Жакшы, угулуп жатамбы мен же угулган жокмунбу? Азыр атасызар, жана прямой эфирде угулбай аткансызар. Звук жок деп. Ну слава богу, потому что столько этих сопротивлений, каршылыктар болуп атат. Очень сложно возвращаться в блог через 1,5 месяца в прямой эфир десем болот. Атыңыз ким? Кайсыл жактан чыгып атасыз? Жана туулган күнүңүз и суроомуз. Так, мен атым Жылдыз, Каракол шаарынан чыгып атам. Суроом болсо меники 26 августта төрөлгөм. Немеге болсо 27 август деп жазып коюптур да. Документке, свидетельствону ошону кандай кылсам, негизи өзүм 26 деп жүрөм да постоянно. По документации 27 дейт. Ошо кандай кылса болот ошону? Год рождения? Ага. Сиздин суроомуз? Ошо кайсыл число менен мындай разбор кылып бере аласызбар да? Өзүм төрөлгөн жылы 26 август 1990 а так по документации 27 деп жазып коюптур.
Мгм. Негизи по факту караш керек да, по паспорту караш керек. Фактически да, бул деген факт менен документально кайсыл датада төрөлсөңүз ошол закон боюнча ошол туулган күн деп эсептелет да, негизи айтам да, негизи. Бирок Кудайым берген күн бар да. Кудайым сизге 26-сы төрөл деген, значит 26-сы төрөлүп калгансыз да. Демек бул эмнени билдирет? Значит, сиз 26-сы төрөлгөнсүз. Кудайым 26-сы күнү энергия менен төрөлгөн. Сиз өзүңүз 26-сы деп белгилейт экенсиз да. Анан бул эмнени билдирет? 26-сы дагы 27-си дагы иштейт да. 26-сы 27-си дагы экөө тең иштейт сиздечи. Анан бул жакта эки тараптуу энергия болуп калат да. Бирок все-таки больше чыныгы төрөлгөн туулган күнүңүз 26-сы болгондуктан, сиз отмечать эткен күн 26-сы болгондуктан, значит 26-сы боюнча мен сизди карайын, караңыз. Сиздин основной сурооңуз кайсыл? Мен ушул 26-сы же 27-си деп атасызбы? 26-сы негизи, 26-сы неме 8 болуп мен ошону жактырам да, дата. Почему-то 8 число меники постоянно эле то разрушение, то жакшы күндөр болот да. Поэтому вы любите 26-го, да? Негизи эле туулган өзүңүз төрөлгөн күнүңүз 26-сы турбайбы? Ошон үчүн сиз 26-сы менен эсептейт экенсиз, туурабы? Вопрос какой у вас? Сурооңуз? Суроом ошо 26-сыны неме кылып берсеңер, разбор кылып. 8 плюс 8, 6. 8 плюс 8, 16, 7. 7 плюс 1. 8 плюс 9, 17. Ого, 8 болгону каалайт экенсиз да? Вы замужем? Дети есть у вас? Где работаете? Да, я замужем, пока не работаю домохозяйкой. Вам нужно работать? Иштешиңиз керек. Желательно труд 8 минуста болгондо сиз канчалык көбүрөөк иштеген сайын ошончолук физический труд да. То есть у меня муж 26-го рожденный, да. Жөн эле үйдө отурбастан бир нерсе иш кылышыңыз керек. Ошондо сизде реализация болот. Ошондо сиздин энергияңыз көтөрүлөт. Канчалык 8 иштеген сайын, ошон акча тапкан сайын ошончолук энергиясы көтөрүлөт. Бирок 8 минуста болгондо тунеядец болуп баштайт. Что значит тунеядство? Когда вы не работаете, вот я могу просто вот вас понять и рассказать, потому что у меня сфера 8, да? Чем больше я работаю, тем больше я кайфую. У меня поднимается энергия. И дело даже не в деньгах, а дело в труде. У 8 реализация в труде. Сфера 6 у вас комфорт экен, и так далее. Сколько уже вы дома сидите? Үйдө канча адам бери отурасыз? Так, үйдө мен уже где-то бир 10 жылдай болуп калды, 10 жылдай отурам. Көнүп калыптырсыз да уже. Так өзүм мындай немеге сетевойго жакыныраакмын да. Смотрите, у вас реализация везде там, где есть деньги. Из өтө күчтүү да, когда он в плюсе. И любой акча көп жерде өзү реализация боло алат. Плюс у вас творческая психология, өзүңүз кызыгат болушуңуз керек, творческая психология. Дальше у вас что? Недвижимость, продажи, туризм. Вот это ваша сфера. Больше, да, душа где лежит. Но вообще 8 может реализоваться везде, там, где есть деньги. Чай. Что? Пить чай? Чай пить? Да. Пей чай. Много? Да, много. 8 может реализоваться везде, там, где есть деньги. Любой сферада, акча көп сферада сиз өзүңүз реализация боло аласыз. Пить чай много, чтобы не болеть? Да, много чай пей. Сиз өзүңүз акча көп, любой акча көп сферада реализация боло аласыз. Эгерде 26-сы төрөлгөн боюнча эсептесек, сиз 8 болуп калат экенсиз да. А если 27-си боюнча карасак, 9 болуп калат экенсиз да. Бул эки тараптуу энергия кандай болот? Эми ооба 8 болгон сизге өзүңүзгө да жагат экен, чыныгы туулган күнүңүз 8 экен, бирок 9 болгондо спасатель. Энергия такая прям боевая, да, воинственная болот да, көбүнчөчү. Сизде 9 боюнча эсептесек. Вот. Анан 9-тар ошо адамдарга жардам бергиси келе берет. Көбүнчөчү адамдарга жардам
келе беришет тогуздар. Анан мен миссиям 9 болгондуктан ошо сиздин я вам рекомендую не просто үйдө эле отуруп проживать эте бербей, я вам рекомендую, не знаю, идти учиться. Өзүңүзгө жаккан жакшы сфераны тандап алыңыз. Продажи, же болбосо там недвижимость, риэлтор болосузбу, перепродажа кыласызбы, же сатуу менеджери болосузбу, же именно туристтик бизнесте, ресторанный бизнесте иштейсизби? И творческая психология у вас, негизи предназначение творческая психология. Сиз любой сферадан жакшы майын чыгарып, жакшы акча таап, бизнес кыла аласыз. Только сизге мындай жөндөм жетишпейт экен, билим жетишпейт экен. Билим алышыңыз керек экен, дисциплина жок экен да, дисциплинаны көтөрүш керек экен, энергияны көтөрүш керек экен, билим алышыңыз керек экен. И анализ кылып адамдар менен сүйлөшкөндү үйрөнүшүңүз керек экен, көбүрөөк адамдар менен сүйлөшүп коммуникация кылганды. Сиз мындай түнт мүнөз, интроверт окшойсуз да? Балким адам жакшы сүйлөшөсүз. Сүйлөшпөйм да. Да, ошо сизде ошол бар экен. Комфортко кирип кетиптирсиз, ошо комфортто жаныңыз багып, үйдө жылуу жумшак отуруп уже. Вы же молодая, 90 жылкы экенсиз, почти мы с вами ровесницы. Я тоже 90 жылкымын. У вас миссия вступила, сфераңыз иштеп баштаптыр да. Сфера у вас 6. Это комфорт, өзүн багып, карап, еще алтыңыз бар экен, жаныңызды кыйнабай иштегиңиз келет экен да. И жалкоорок 8 экенсиз, 26 экенсиз. У меня муж 26-го родился. Жалкоорок 8 экенсиз, потому что негизи 8тер өлө иштерман да, күнү түн иштеп, иштеген сайын, мисалы үчүн гос жумуштан келип дагы дальше таксовать этип, дагы бир жумуш кылып, физический трудтан реализация алат. Но у вас 6 аябай иштейт экен да, алтыңыз жакшы иштейт экен, плюс сфераңыз 6 турбайбы, это говорит о том, что вы очень такая в комфорте. В комфорте. Плюс бул эмнени билдирет? Творческая психологияга сиз кызыгасыз. Түз эфирге чыгып мага суроо бергениңизде жөн эмес болуш керек, потому что сиз кызыгат экенсиз, психологияга кызыгат окшойсуз. Творческая психология деген эмне? Эзотерика, таро, суцай, нумерология, ушундай сыяктуу нерселерге кызыгасыз. Ошол сферадан дагы жакшы реализация боло аласыз. Плюс сатууларга да жакшысыз. Сиз жакшы сата аласыз, потому что сиздин сфераңыз 6 да, комфортно адамдар менен мягко сатасыз да. Мягко, очень классно, мягко продаете. Понимаете? Поэтому сатууларга, если вообще балдарыңыз көп болуп, үйдөн чыкпай иштегиңиз келсе, анда сатуу менеджери болуп иштеп көрсөңүз болот. Сиз жакшы сата аласыз. Онлайн отуруп эле онлайн сатууларга катышсаңыз болот. Но продажи, сиз мягко сатасыз да, продажа, плюс вот людям помогаторство, служение, творческая психология, недвижимость, ресторанный бизнес. Любая сфера там, где есть деньги. Реализация, любая сфера там, где есть деньги. Поняла. Спасибо. Да, все, да? Да, у кого еще есть запросы, можете отправить мага запрос. Прямой эфирге запрос таштасаңыздар болот. Я готова сделать бесплатные разборы. Так, у меня телеграм-каналдан дагы есть слушатели, к чему я очень рада. У меня первый эфир в Телеграм. Поздравьте меня. Телеграмда эң биринчи эфир өтүп атам. Абдан кубанычтамын. Бул жакта мени 4 адам угуп атыптыр. 4 адам угуп атса дагы мени 4000 адам уккандай сүйүнүп жатам. Себеби дегенде бул дагы өтө чоң жетишкендик десем болот. Ким менден разбор алгысы келет. Мага видео звонок, эфирге запрос таштап, менден разбор алсаңыздар болот. Цифровой психология боюнча. Авиабилеты дейт. Так, Гүлжан дейт. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Кандайсыз? Каяктан чыгып атасыз? Гүлдөн. Аха. Гүлжан. Атыңыз ким? Кубан. Гүлжан. Көлдүн каягынан мен да көлдөнмүн. Жетөгүз. Жаркылчак деген. Жетөгүз. Мен Караталадан болом, сизчи? Кичи Жаркылчак. Таанып экен бул айылды. Барскон, Актерек деген айылдарга жакын болуп калат. Барскон, дальше турбай, Караталадан алыс экен да. Кажысайдан алыс. Гүлжан айым,
эмне кыласыз, эмне иш менен алексиз, эмне сурооңуз менен чыгып калдыңыз? Мен учурда декреттемин. Анан ошо канча 8-9 ай болуп калды. Ага чейин по профессии окуп иштеп жүргөм да. Анан 7-8 айыма чейин ошо иштеп жүрдүм. Анан декретте өлө депрессияга түштүм. После родовой болду окшойт. Анан ошо сиздин немеңизди көптөн бери көрүп жүргөм да. Анан ошо разбор алсамбы деп эле аябай кызыгып жүрөм. Да, давайте. Тууган күнүңүз? 29-апрель 2000-жыл. Мугалим болуп иштейсизби? Жок. Медицина, стоматология направление. Сурооңуз кандай максат, кандай цель? Кандай миссиям, кандай кайсыл направление менен иштесем туура болот. Азыр эми декретте бардык жагы менен иштегенге аракет кылып көрүп атам да. Жолдошум колдогонго эле мен дагы эметип атамбы. Сонунда түшүндүм сизди. 29 классно, очень повезло вашему мужу, жолдошуңузга очень повезло. Двойки самые классные жены. Аябай түшүнүктүү айымкетсиз, жашакай, жумшак, назик айым болушуңуз керек. Адамдарга жардам бергиңиз келет экен, баарын түшүнгүңүз келет экен. Бирок сизге келгенде эле адамдар түшүнбөй коет болуш керексиз да. Ошого аябай мындай капаланат болушуңуз керек. Депрессияга бат түшөт экенсиз. Страдаете, да? Очень страдаете. Да, есть склонность к страданиям депрессивная. Вы прирожденный психолог? Вы прирожденный психолог. У вас ниша психология. Да, у вас ниша психология. Она такая бир аз нерешительная, сомнение, улам эле мындай чечим чыгарышта оор болуш керек. Сиз үчүн мамиле аябай маанилүү болуш керек. Анан анча мынча бетке айтып койгондо жаңыз бар экен, целдер бар экен, өтө көп целдер бар экен. Анан склонность к депрессии. Склонность к депрессии. Из-за этого вам плохо, жана депрессияга түшүп кеттим деп атпайсызбы? Ошол нерсе да. Мен сизге эмнени рекомендация кылам. Я люблю двоек, потому что я же единичка. Я люблю двоек. Часто беру на работу двоек, потому что сиз могу мендей болгон бирдин жанына келип эле бир эмне кылып атканын кайталай берсеңиз, туурай берсеңиз ийгиликке жетесиз. Потому что мени карасаңыз, кандай действие кылып атам. Мне абсолютно все равно деп туруп эфирлерге чыгышым мүмкүн. Мага абсолютно все равно канча адам мени угабы, көрөбү, мен мынтип калдым, мен тигинтип калдым, кылсамбы, кылбасамбы деп эле танкадай кете берем. Көрдүңүзбү, сиз менден ошол действияларды үйрөнүшүңүз керек. Ошондо ийгиликке жетесиз. Сизде жок экен бир деген. Ошон үчүн сиз өзүңүз алсызсыз. Бирөөгө жармашып, бирөөнүн ийнине кучактап, мынтип алып туруп, ошо менен эптеп чыгып кетсем деген ойлор менен жашашыңыз мүмкүн. Экинчиси, нерешительная болушу мүмкүн. Анан мындай да, сизде еще вот эта энергия играет. Жалгыз кыла албайм, колуман келбейт, болбойт, колуман келбейт деп өзүңүзгө болгон ишенбестик дагы болушу мүмкүн да. Ошол нерсе сиздин энергияңыздын баарын сорот. Дисциплинага түшүңүз керек экен. Дисциплина у вас хромает, очень жестко, дисциплина. Плюс вы не знаете, что хотите, да, вот получается, мен ким боло алам деп. Вы чувствуете, что стоматология это не ваша. Вы чувствуете, что медик там и так далее, сиздики эмес экенин сезип атасыз, потому что сиз сезимталсыз. И бул жактан эзотерика,
психология нишасы, это вот реально ваше. Вот смотрите, сколько людей хотят от меня курс по цифровой психологии. Өзіңіз үйреніп, өзіңізді қантып, контрольдеп, матрицаңызды заполнять етіп, маға дисциплина жетпейді, маға жетіні қантып наработка қылышым керек. Қантып адамдарменен сөйлесіп, коммуникация қылышым керек, қантып дисциплинаға түшім керек, қантып мен іштетіп анализ қылышым керек, қантып ақшам топтошым керек, ақша келіп атат, ақшам қармалбай атат, қантып анализ қылышым керек, қантып үштүү наработка қылышым керек, қантып өзім сүйгенді үйренішім керек, қантып моментте наслаждаться еткенді үйренішім керек, қантып жашоонун маңызын бүгүн, эртең, бүрсүгүнкү күндү беспокоиться етпей, тревогасы жоқ, бүгүн жашаганды үйренішім керек. Алты жоқ екен, потому что алтын қантып наработка қылышым керек, бирди қантып наработка. То есть я понимаю, что вам вот это всем реально нужно. Поэтому мен азыр негизи биринчи майда сатуу менеджер курсун тартууламакмын, но элдин баары менден цифровой психологияны хотят да. Ооба, менде жакында да цифровой психология боюнча курсум чыгат. Ал жакта өзүңөр башкаларга психолог боло албайсыңар, но өзүңөр баасы болгон 15 миңдей болот. Bir ай окуп, 1 жылга чейин доступ аласыңар. Но ал жакта сиз зато, мен 2-8 турбаймынбы, мен 33кө чыккандан кийин анан иштеп, тимеле монтуп иштеп баштайт турбаймынбы, мен двойка турбаймынбы, мен аябай көп 3 күндөн ашып кеткенде, 3 күн минимум ойлоноюн, 3 күндөн ары ашып баратсам, уже энергиямды слив кылам. То есть чечим дароо чыгарганды, даң болгонду үйрөнүшүңүз керек. Ал үчүн мендей болгон бирлердин жанына келип эле, анын жанында туруп эле эмне кылып атат, эмне жазып атат туурай берсеңиз, вот реально ийгиликке жетесиз. Потому что сиз чечкүндүү эмессиз, жоголуп кетип, даже акырын сүйлөйт болушуңуз керек да, акырын сүйлөп, баарын түшүнгүңүз келе берет да. Эмне үчүн бирдин жанына, эмне үчүн мен экини жаныма алып жүрөм? Потому что мен деген танкада эле, ракетада учуп кетем да, эки мени мынтип алып келип турат. Жерге түш, жерге түш депчи. Ошон үчүн и плюс послушная, исполнительная сиз. Послушная, исполнительная, эзотерик. Вы прирожденный психолог, творческая психология, нумерология, психология сферасында өзүңүздү реализация кылсаңыз болот. Мен рилстеримди көрүңүздөр. Жакында башталчу именно цифровой психология боюнча. Ичинде вот психология сферасында эмне билимим бар, ошол курсума камтыйм. 1 ай кайтарым байланыш менен 15 миңге окусаңар, 1 ай болобу же 1,5 ай болобу, я еще не решила, конечно, методологияны разработкадабыз азыр күнү түнү. И плюс 1 жылдык доступ менен. Но зато өзүңөрдү түшүнүп, мен 2-8кемин, мен тиги күйөөм 1-3 турбай, бул мага баары бир баш ийбейт турбайбы. Мен күйөөм по-любому я умный дей берет турбайбы, му менен күрөшкөндө бесполезно, лучше оставлю его в покое. Или вот мой муж 5. Я говорю, мой муж 8, боже мой, бесполезно ему что-то доказывать, потому что у него миссия 5. Вступает в борьбу, меме трешет. Я говорю, да, твоя правда, все, энергию я не сливаю, поэтому түшүнүңүз, Смотрите, мынара сиз азыр пока канча 24-төсүппү? 24 ооба. Жакында 24 экенсиз. 33кө чейин ийгилик жаратып, өзүңүздү во всех сферах реализация кылган аракет кылыңыз. Психология сферасында курстарды окуңуз, өзүңүздү издениңиз, кайсы сфера жакса, ошол жак менен кетсеңиз болот. Плюс, мисалы үчүн, допустим, сиз менин мисалы үчүн цифровой психология боюнча матрица судьбы курсумду окуп бүткөндөн кийин деле, кызыже мен да сиздей мастер болом, окуйм десеңиз, мисалы үчүн Дубайга, же болбосо Турцияга экөөбүз чогуу кетсек болот. То есть аякта уже сертификат, диплом берет биздин учительчи. Экөөсү обучи. Мен мисалы үчүн, мен курсумду окугандардын ичинен мисалы үчүн, мен да кетем Дубайга окуйм, бияка окуйм десе, мен жолдорун айтып берип, өзүм деле кошо силер менен барып окуп келгенге даярмын. Аякта 1, 2, 3 класс деп бөлүнөт, силер 1 класска барасыңар. Мен 3 классты тең бүткөм. Мен кайталоолорго барышым мүмкүн. Түшүнүңөрбү? Или өзүм барбасам деле, силер ошол жака барып окусаңар болду. Эгерде мисалы үчүн кийин айтып атам да, аякта 6 күн обучение эле 200 миңдин тегерегиндей турат, плюс перелет, проживание, бул чоң акчалар да. Мен каждый раз барганымчы, но ага чейин хотя бы это моё, не моё, хочу, не хочу деп билиш үчүн хотя бы вот как раз таки вот матрица судьбы курсундагы окуп өзүңүзгө түшүнүп алгандан кийин
кийинчерээк балким ошентип окуп каласыз. Балким сиз айтасыз, мага достаточно, мен өзүмдү билип алдым, күйөөмдү, кайненемди, балдарымды билдим, все, не надо, дальше не буду углубляться деп коюшуңуз мүмкүн. Өзүңөр окурсуңуз, а? Мен бүгүн вообще-то сатуу менеджер курсун сатмакмын да. Матрица судьбуну элдин баары эле сурап атышат го. Анан караңыздар. Смотрите, дорогая Гүлжан, атыңыздын аты канча санга чыгат экенин билбейм. Мен эми кыскача эле разбор кылып атам. Но сизге менин советим не страдать. Канчалык страдать этип, мен депрессия болуп атам, бала менен үйдө отурам, там акча таппай атам, или там күйөөм мындай, мен эч ким түшүнбөй атат, мен эч ким колдонбой атат деп, улам минуска түшкөн сайын энергияңызды слив кыласыз. Сизде и так энергия аз экен. Сизде и так энергия аз экен, сизде и так дисциплина аз экен. Элестетиңиз, страдать эткен сайын артка кетесиз. Ошон үчүн өзүңүздү позитивке, фокусту позитивке бурасыз, дисциплинага түшөсүз. Түшүндүңүзбү? Сиз ошо у вас склонность депрессии. Страдать ете бересиз да, склонность депрессия. Ошон үчүн мыкты психологсуз да. Отуруп алып адамды угасыз, 10 саат болсо дагы, түшүнөйүнчү байкуш, түшүнөйүн 3 саат сүйлөсө дагы угат болушуңуз керек. Андан да. Вы прирожденный психолог. 33-төн кийин еще плюс өлө иштеп баштайсыз да. Творческая психология, эзотерика, эзотериксиз. Эзотерика деген ал эмне? Вот цифровая психология, таро, как вот именно психологиянын көп направлениясы бар да. Ошол жактан өзүңүз реализация боло аласыз. Жүрөгүңүз ошол нерсени каалайт, понимаете? Ошон үчүн сиз мага эфирге чыгып алып, мен ким боло алам, мен депрессиядамын деп өзүңүз айтып берип атасыз. Түшүндүңүзбү? Ошо башкалар дагы мындай жакындарыма поддержка берип, мынтип кеңешим айтып, эле эме кылам, а бирок өзүмө келгенде солуп эле. Да. Вы не самодостаточная, потому что да. И мен сизге биринчи рекомендациям дисциплина. Энергияңызды көтөрүү, мага энергия эмне берет деп суроо берүү өзүңүзгө. Күнүнө 2 адам, 3 адам менен таанышканды адатка айландырыңыз. Бүгүн эфирге чыктыңыз, чечим чыгарып азаматсыз. Эфирден, Инстаграмдан адамдар менен биринчи барып сүйлөшкөндү үйрөнүңүз. Адам аркылуу сизге мүмкүнчүлүктөр келет. Через людей приходят возможности, понимаете? Бир чөйрөгө келдиңизби? Мисалы үчүн да, бир чөйрөгө келдиңиз, окууга келдиңиз, окуп атасыз, ошол окуудан. Анан караңыз, мисалы үчүн 1 майда башталчу биздин сатуу менеджер курсуна даже хотя бы стандарт тарифине 12.500 сомдук стандарт тарифине деле келсеңиз болот. Анын ичинде 4 жолу Zoom психолог менен болот. 4 жолу Zoom психолог менен болот. Мен чөйрөм бары психологдун баарын алып келем Zoomдарга. Андан сырткары ал жакта оратор, чебери. Негизи эле сиз өзүңүз ушинтип страдать этпей, адамдар менен сүйлөшүп, сатуу менеджери болуп, даже 12.500 сомго келип окуп туруп, плюс даже командага калбасаңыз дагы жумуш таап алып, ошол жактан онлайн, жумуш табуу жолдорун да үйрөтөм. Плюс аябай жакшы сатууларды жазап, өзүңүздү аябай көрсөтсөңүз, балким командада деле калып каласыз. Бирок сиз депрессияда өзүңүздү ошол жакта сезбеш үчүн, ошол абалдан суруш үчүн адамдар менен сүйлөшүп, бул 5 жол экен сизде, коммуникация. Адамдар менен коммуникация кылганды үйрөнүшүңүз керек да. Но сиз адамдарды түшүнгүңүз келип, мамиле куруп эмете бересиз да. Это хорошее качество, двойки. Да. Но коммуникация, адекватная коммуникация кылып, адамдар менен таанышып, плюс дисциплинаңызды көтөрүңүз. Жай кыймылдап, эмне кылам деп жөн эле күндөрдү өткөрө бербей, дисциплина. 7-я компетенция, дисциплина жок. Анан кыймылдабай экенсиз, жалкоорок экенсиз, сомнение. 33-төн кийин кыймылдап күнү түнү иштеп баштайсыз. 33-төн кийин, 33-кө чейин у вас все возможности сделать все. Прям реализоваться. Вот не теряйте время. Кечке чечим чыгара албай, ойлоно бербестен, не теряйте время, сразу делайте. Түшүндүңөр, Сразу делайте. Дальше что у нас? Вот сизге рекомендация. Сизге ошондой рекомендация берем. Любовь к себе. Любовь к себе нарабатывайте тоже. И проекттерди аягына чейин эме чыгарганга адатка айландырыңыз. Хорошо? Сонун өзүмдөн интернеттен карап сизди угуп эметип атчумун азыр. Прям досконально жетиштүү болуп окшойт. Сатуу менеджер
курсу боюнча ошо кайрылып кирген элем, как раз разбор болуп атат дегенден сразу кошулуп калдым. ооба да Чоң рахмат. аха Дагы да рахмат сизге. Да, сатуу менеджер курсунда да ушундай VIP тарифке келсеңиз разборлор болот. Анан көлдө Барскондо жашасаңыз дагы Бишкекке келиңиз 2 күнгө. Биринчи күнү 6 саат өзүм жандуу сабак өтүп, лекция өтүп, разборлорду кылам. Экинчи күнү арома бал болот. Арома балда психолог өзү арома терапия кылып 99 жана 9% жолдошуңуз менен болгон мамиленин ичинен дагы сиздин минус тараптарды алып чыгат. Плюс трансформацион оюн болот. Рахмат сизге Гүлжан. Так, бизге присоединилась. Бизде эфирде Айым, саламатсызбы? Саламатсызбы. Сизди көрбөй жатабыз. Мен азыр жумушта болчумун да, случайно эле силердин эмеге кошулуп калдым да. Негизи көптөн бери Это не случайно. эле иликтеп жүргөм да. Мындай карапчы. Анан азыр сиз разбор кылып бердиңиз го, ошол сапаттар менде деле бар экен да. Ал эмне десеңиз, мисалы үчүн мен көп эле адамдар менен мындай сүйлөшкүм келет, бирок деген жана психология, мен сатуу менеджерлигинде окугам да. Анан психология деген жана мындай да, мен сүйлөшө албайт экенмин да. Мындай жакшы түшүнөм баарын да. Анан кийин жанагындай эмес, акчаны чогулта албайм, акчаны корото берем, ушундай жагым да бар да. Атыңыз ким? Аяктан чыгып атасыз? Анарамын, Көлдөн чыгып атам. Ого, менде бүт эле көлдүктөр подпискамда да эми. Көлдүн кайгынансыз? Чоң Сарой, Чолпон ата. Все круто. Анар Айым, туулган күнүңүз? 19 май 88-жыл. 88. Основной сурооңузду бериңиз. Ошо канткенде мисалы үчүн элдер менен мындай кандай айтсам, кантип тил табыша алам, көп адамдар менен тил табыша албайм да. Жанагындай адамдардын катарындамын да, жана мындай болот го. Мен мүнөзүм ушундай дей берет го. Ошондой адамдардын катарындамын да. Мен сизди түшүнөм, бир турбайсызбы? Общительная. Мен сизге ачыгын эле айта берейинби, как есть вот тут что говорят цифры. Эми по настроению болот да баары. Качан настроением жакшы болсо сүйлөшкүм келет, качан настроением жок болсо мен көргүм да келбейт, ушундай да. Анар Айым, караңыз, сиз өлө иштерман экенсиз. Иштейт экенсиз, акча бар экен, трудоголик экенсиз, жөн отура албайт экенсиз. Сиз сатуучу экенсиз, потому что миссияңыз бешкен. Жандуу жакшы сатасыз да. Анан жандуу да жакшы сатасыз. Как раз таки сатуу менеджерин окусаңыз, онлайн дагы жакшы сата аласыз. Но көбүнчө жандуу жакшы сатасыз, потому что сиз общительныйсыз. Өзүңүзгө жаккан адамдар менен общительныйсыз. Умный адамдар менен сүйлөшкүңүз келет. Анан сиз мамиледен жабыркайт экенсиз. Вы страдаете именно в отношениях, потому что вы не умеете строить с людьми отношения. Именно вторая компетенция отвечает за отношения, понимание, да. Мисалы үчүн бул жакта кандай десек, адамдар менен мамиле курганды үйрөнүп. Сиз бир болуп атпайсызбы? Эмоцияңыз күчтүү да, адамдарга жардам бериңиз келет экен. Эгоңуз күчтүү экен, да, эго күчтүү экен. Анан чындап эле сизде үч жок экен, ошо тапкан акчаңызды көп слив кылат экенсиз да. Щедрая для своих. Помогатор, адамдарга жардам бериңиз келе берет. Сиз өзүңүз соода сатык сферасында жакшы реализация боло аласыз. Адамдарга жардам берүү сферасында, потому что миссияңыз беш турбайбы? Анан сиз өзүңүздүн адамдарыңыз менен жакшы катыштарды жасай аласыз да. Бирок сизге
Вот эң сложный нерсе экинчи компетенцияны наработка кылуу. Бул эмнени билдирет? Мамиле. Биз мисалы үчүн акча сферасында, мына мисалы үчүн мен өзүмдү алайын, мен дагы бирмин да. И бирлер көбүнчө мамиле сферасында страдать этишет. Он должен сделать, по-моему, или мындай сопернические действия болобу, или бир страдает. Вы почему страдаете? Единичка почему всегда страдает? Единичка рождена страдать. Почему она страдает? Потому что я хочу, чтобы все было, как я хочу, дейт бир. Я хочу, чтобы все делали, как я говорю, деп. Анан бирлерден көп адамдар да качып турушат, потому что эгосы күчтүү да, лидер. Эгосы күчтүү, лидерский сапаттар көп. Сизге адамдар менен мамиле курганды, карым катнаш кылганды, мамиле курганды түшүнгөндү үйрөнүшүңүз керек. Бул эмнени билдирет? Мен мамиле кылып атпаймынбы деп кээ бир айтышат да. Мен кылып атпайм, мен ушундаймын да деп, жана чогачы айтканда, мен ушундаймын да, ушундай адаммын да, мен мүнөзүм ушундай да деп. Биз бирлер сүйлөгөндө эле приказ берип сүйлөйбүз. Бул муну кылып койчу. Мен 28 төрөлгөм, сиздики 19 экен да. Просто мен 28 болгондуктан эки түшүнүк, адамдар түшүнгүм келет, бирок ошол эле учурда там сомнение, психологияга жакынмын и так далее. Сизде, смотрите, 19-унда эмне эмоция көп. Сиз адамдар менен мамиле курганды үйрөнүшүңүз керек. Элементарно керек учурда эмес, сүйлөшүп, жазып, ошол жакынкы тууган, тааныш, курбуу, ошолор менен мамиле курганды, түшүнгөндү, адамдарды түшүнгөндү, алардын ордуна турганды дагы үйрөнүшүңүз керек. Экинчи компетенция мамиле куруу деген сфера. Эң оор наработка кылган сфера. Бирок ошол нерсени үйрөнсөңүз, сизге дагы бактылуулук жан дүйнөңүзгө орнойт. Бул эмнени билдирет? Мисалы үчүн, как вам объяснить? Мына да, мисалы үчүн мен деп коеюн. Мен чөйрөмдө укмуш чоң кызматта иштеп, укмуш колунда бар, там, я не знаю, чоңдордун сестренкасы болобу, карындашы болобу, ушундайлар келсе дагы, алар менен мамиле куруп, прям мамиле түзүп, ушинтип иштеп кете албайм деп койгула, элестетиңиз. Комфортно мамиле түзүп. Бул эмнени билбей, ушун меске пример айтып атам да, ошолор менен мамиле куруп, ал адамдар менен сүйлөшүп, достошуп, мамиле куруу дегенди бул мага керек учурда эле приказ берип коюп, мага керек учурда эле жазуу эмес, ал адам менен жакшы дос болуп катыша билүү, түшүнө билүү дегенди билдирет. Чувствительность дегенди билдирет. Бирлер торпеда, локомотив болгондо, мисалы үчүн, көбү жаныңыздан качышы мүмкүн. Сиздин жаныңыздан качышып, мүнөзүңүздөн улам чочуланып, адамдар будут сторониться вас, потому что вы очень сильная. Энергетически вы очень сильная, вы лидер, вы не боитесь ответственности, жоопкерчиликтен качпайсыз, иштеш керек, жазааш керек деген айымсыз да. Күнү түнү деле иштеп коюшуңуз мүмкүн. Адамдар менен сүйлөшкөндөн жана айтып атпаймынбы, рахат алат экенсиз да. Плюс бат чарчап калат экенсиз, энергияңыз бат түшүп, дисциплина да, там энергия, мага эмне энергия берет деп өзүңүзгө суроо бериңиз. Мага эмне энергия берет деп өзүңүз по-честному отуруп алып жазыңыз. Эч кимге ал кагазды бербейсиз, просто вам нужно признаться в себе, что мне дает энергию деп. Там первое общение с умными людьми, второе там ходить в баню, третье там обучаться, четвертое там күйөөм менен кучакташуу, там я не знаю, өбүшүү, там я не знаю, да, что вам энергию дает? Энергия берчү нерсени көбүрөөк көтөрүү, плюс дисциплина. Дальше у вас знание. Мен максат жок экен. Мен ким боло алам, эмне боло алам, билим алышыңыз керек. Постоянно билим алып, 1 айга, 1 жылга, жарым жылга, 5 жылдан кийин эмне болот, 10 жылдан кийин эмне болот, 20 жылдан кийин мен кандай болом, максаттарыңызды прям баарын жазып чыгышыңыз керек. По всем сферам. Сизде кантип максат жазам, эмне кылам деп билбей жатсаңыз, менеджерге жазыңыз. Пусть она вам мои бесплатные уроки скинет. Максат жазуу боюнча, жашоо дөңгөлөгү, максат жазуу боюнча толтура акысыз сабактарым бар. Детская позиция, максат жазуу. YouTube'умду ачсаңар, Кундуз Таштанова деп каналымда толтура сабактар жүктөлөт. Менеджерлерге жазыңыз, они вам просто бесплатно подарят эти уроки, да, там максат жазуу, как это все писать. Мен ким боло алам, у вас мындай четко, я не знаю, мен күндөлүк дисциплинага кантип түшүү деген да сабак бар.
күндөлүк ачып алып күнүнө прям дисциплинага түшсөңүз болот. Эмне кылам, бүгүн эмнени жазайм, потому что эмоция калдырып эки жакка кетип калышыңыз мүмкүн. Сиз четко план менен жашашыңыз керек. Жанагындай ежедневниктер бар го, күнүмдүк план жазганчы, ошо менен жашашыңыз керек прям. Мына. Там, допустим, күнүмдүк планым мына. Бул жок, мен бияка кетип калам. Без этого никак. Ушул нерсеге өтүшүңүз керек. Дальше. Любовь к себе у вас отсутствует. Өзүңүзгө болгон сүйүү жетишпейт экен. Любви хотите. Хочу еще чай. Ему разбуди, скажи, пап, чай сделай мне, пожалуйста. Угу. Я возьму. Хорошо, потом мне дай. Иди на. Угу. Любви не хватает. Сделаешь ты чай. Хорошо. Любви не хватает, знаний не хватает, цель, багытыңыз жок, мен ким боло алам, мен кандай кыла алам, билбейм. Может, сиздин мына уже апрелдин канчасы 15 экен. Мына уже жыл өтүп баратат да. Там жайында менде жылдын аягына чейин кандай план, эмне максатым бар. Бул жылга кандай максат, эмки жылга кандай максат, 5 жылдан кийин мен өзүм кандай көрөм, 10 жылдан кийин кандай көрөм, 20 жылдан кийин кандай көрөм, канчага чыгам. Прям все в голове структурировано, монтип, пошагово болуш керек. Биздин мозг, когда даяр болот ушул нерсеге, по всем сферам, не только акча сферасы эмес, мамиле тараптан, мен ким чөйрөмдө кимдер болгум келет, кимдер менен чайлашып дос күткүм келет, ден соолук тарапта, мен жумасына 2 жолу хажбага чыккым келет, баскым келет, баняга барам жумасына 1 жолу, я не знаю, там восточный танцыга барам, если чолпоната жашасаңыз, там восточный танцыга баргым келет, или онлайн ушул нерсени кылам. То есть өзүңүзгө по всем сферам жазып алышыңыз керек, да? Не только сиз мисалы үчүн азыр иштеп атасыз, дүкөндө иштейт экенсиз, там акча таап атасыз, но билим тараптан, мисалы үчүн Дордойдо өмүр бою иштегендер бар. Акча санап күнүгө иштешет, классно, круто зарабатывают, но там чөйрө жок болушу мүмкүн, недостаточно знаний болушу мүмкүн. Ошон үчүн биз өзүбүздү по всем сферам должны развивать. Түшүндүңүз, билим алышыңыз керек, чөйрөңүз, пусть даже онлайн болобу, кандай болот, өзүңүздүн жүрөгүңүзгө жаккан ошол чөйрөгө барып, адамдар менен дагы жакшы там дос күткөндү да үйрөнүшүңүз керек. Плюс 3, тапкан акчаңызды сливайте в унитаз, да, то есть деньги в унитаз, да, то есть вам нужно контролировать все свои расходы и доходы. Акыры без трусов может остаться, потому что у вас щедрость для своих огромная, спасатель. Финансовый аналитик кошуп, өзүңүзгө аналитический ум бар да сизде, жакшы финансистсиз. Плюс ошол нерсени доходы, расходы, сиз просто монтип акчаны чачып коюшуңуз мүмкүн да, и ошон үчүн доходы, расходы отдельный тетрадь жазып алып, күнүгө прям билбейм, же болбосо финансылык сабаттуулук боюнча курс окуңуз, акча топтогонду үйрөнүңүз, же болбосо консультация алыңыз, өзүңүздү кайсыл жактан компетенция жок болуп атса, ошону наработка кылышыңыз керек. Түшүндүңүзбү? Алло, Анарайым. Угуп атабы? Мен кимге сүйлөп атам жадатан бери? Ооба. Мен угам, наушникти салып кайра алып угуп атам. Сиз мени укпай элекенсиз анда. Бир укпайт да, кулак жок. Жок, мен сизди Бир укпайт. угуп жаттым. Мен өзүмдүн үнүмдү өчүрүп койгом да. Угуп атам, ооба. Хорошо, мен түшүндүм. Бирдин кулагы жок болот. Укчу жерди угат, укпачу жерди укпайт. Эч кимге баш ийбейт. Мен өзүм бирмин. Мен вообще укпайм, эч кимди укпайм. Өз билгенимди кылам. Элестетиңиз? Өз билгендигимди кылам. Ошон үчүн көп адамдарга жакпайм. Бир деген торпеда болот. Торпеда, танка. Все, кетиш керек. Еще 2-8-иңиз бар экен, пахарь турбайсызбы? Күнү түнү деле иштеп коюп бошуңуз керек тиги дүкөндө. Акча бар экен сизде. Акча бар экен. Бирок акча күнү түнү иштейсиз да, бирок эмнеге иштеп атам? Бул акчаны эмнеге коротом? Бул акча кайсыл максатым үчүн? Билбейсиз да өзүңүз. Эмнеге бул акчаны иштеп атам? Акча топтоп атам, буга эмне кылам? Кантип наслаждаться этем? Кантип өзүмдү сыйлайм? Кантип өзүмдү сүйөм? Там бул там анализ деп, ал акчамда акча иштеп атам, акча таап атам. Аягында акча жок. Я не знаю, где они, эти деньги деген, вот это про вашу, да, данность десем болот. Вот, поэтому вам нужно учиться контролировать финансовый поток. Окей?
Ал үчүн жанагы эмени окушуң керекпи? Жанагы курстар бар го, карыздан кантип кутулам, анан акчамды кантип чогултам, анан акчамды кантип көбөйтөм деген курстарды окушуң керекпи? Караңыз, сизге айтып атпаймынбы, мына 3 жетишпейт деп атпаймынбы, сиз өзүңүздү мына элементарный сизге совет берип атам, сиз укпай атасыз. 1, 2, 3 кеңеш берип атам. Мына биринчиси доход, расходду контролдоо, күнүнө жазуу. Атайын деп муну даже илим кереги жок, курс деле кереги жок. Мындай блокнотто аласыз да, доходы, расходы жазасыз күнүнө. Кимге канча карыз акча бердим, мага канча акча түштү, кофеге канча акча короттум, буга канча акча короттум, расходы, доходы, контролдоо. Финансы. Там, где есть отчетность бар жерде, куда сливаются деньги, сизге көрүнөт. Плюс, сиз аябай щедраясыз да. Өзүңүздүн адамдарыңызды спасать этип жардам бергиңиз келе берет. Жардам бергиң келет деп билбейм, тууганыңызгабы, апаңызгабы, балаңызгабы, күйөөңүз көбү там щедрый болуп, өзүңүздүн адамдарыңызга акчаңызды чачып коюшуңуз мүмкүн. Ооба, А так не нужно. А так не нужно делать. Сиз биринчи Кудай, өзүңүздү Кудай сезип албасаңыз да, башкаларды спасать этип, ага акча берип, буга акча берип, сиз өзүңүздү биринчи спасать этиңиз. Ошентип спасатель боло берсеңиз, өзүңүз ооруп калышыңыз мүмкүн. Ошон үчүн вам нужно учиться өзүңүздү спасать этип. Хорошо? Сиз өзүңүз менен аябай иштешиңиз керек экен. Негизи эле айтам да, окушуңуз керек экен, дисциплинага түшүңүз керек экен, акчаларыңызды контролдошуңуз керек экен, максаттарыңызды жазап, ошол нерсе менен кетишиңиз керек экен. Дальше адамдар менен мамиле курганды үйрөнүшүңүз керек экен, түшүнүп аларды и так далее. Плюс тапкан акчаңыздан наслаждение, эмне кылам, өзүмө эмне коротом. То есть любви не хватает постоянно. Там пейте побольше воды, идите в баню, ходьба. Убакыт бөлүңүз өзүңүзгө. Элестетиңиз, эми мына айтпай эле коеюн дедим эфирде, но элементарно вот менин кайненем да, мына раматтылык так эме да, жаткан жери жайлуу болсун. 10 күн, 15 күн ичинде Аллахым алам десе 10 күнүн ичинде алып коет экен. 15 күнүн ичинде алып коет экен. Ден соолук эң биринчи очередте. Күнү түн иштегенибиз это одно, но биздин эң главная ценность это наша жизнь. Жашоодон эрте кетип калсаң, не пайда магазинди иштеттиңби, 5 үй алдыңбы, Lexus алдыңбы? Адамдар сен кеткенден кийин кандай адам элең, кандай мамиле кылчысың? Сенин акча эч нерсең калбайт, көңүл, сен ал адамдарга кылган мамилең. Ошол нерселерге остается. Я надеюсь, я до вас немножко достучалась. Да? Да. Мен азыр бир суроом бар Поэтому болчу да, оюм чачырап кетпедиби? Жанагындай эмечи, Кундуз айым, акча деген жанакы качан жакындарың менен жакшы мамиледе болгондо келет деген туурабы? негизи эле акча, бизнес биринчи эмнеден башталат? Семья это самый главный бизнес. Эгер мени жарык дүйнөгө алып келген ата-энем менен нааразы болсом, мамам менен, апам менен, жолдошум, өзүмдүн жакын чөйрөм менен урушуп, алар менен мамилем начар болсо, каяктагы бизнести айта алам мен? О каком бизнесе может быть речь? О каких больших, чоң акчаларда может быть речь, если я элементарно с людьми не умею строить отношения? Поэтому мамиле эң биринчи ошол нерседен дагы башталат да, потому что атаңыздан келген энергия, апаңыздан келген энергия, их поддержка мындай болот го. Мисалы үчүн, мен деле канча окуучу чыгарып атам да, элементарно мына. Мен канча окуучу чыгарып атам. Мисалы үчүн, ой, там Кундуз, мен ушундай кылган атам, келиңиз деп, мен мисалы үчүн ага аябай поддержка кылып, батамды берип, давай деп, чын жүрөгүмөн ыраазы болуп, давай деген сайын ал дагы от души кетет энергиясы менен, туурабы? Анан мен мындай эле устат болуп атам. А эгерде ата-энебиздин батасын алып, биздин жан дүйнөбүздө тынчтык орнойт да, и нам делать бизнес легче. А бизнес деген эмне? Коммуникация. Бизнес деген адамдар менен сүйлөшө билүү дегенди билдирет. Ошон үчүн бизнесте эң негизги нерсе адамдар менен мамиле куруу, түшүнө билүү. Потому что сиз түшүнгүңүз келбейт да. Мен айттым, ошо ойдон кылышыңар керек. Эмне үчүн мен айтканда жазган жоксуңар дейсиз? Алардын абалына киргиңиз келбейт, түшүнгүңүз дагы келбейт. Ошон үчүн кээ бир адамдарга жакпашыңыз мүмкүн. Плюс доказывайте свою правоту до талого. Все должно быть правильно. Миссия 5.
да, өзүңүздүн вот моя правда, все. Вы даже готовы там потерять отношения, но доказать свою правоту. А не нужно так делать. Психологияда эң главный нерсе сохранить отношения. Я всегда говорю, мен окуучуларыма деле айтам да, там ар кандай окуучулар болот, мисалы үчүн там ар кандай нерсе кылгандагы айтам мен. Мои двери всегда открыты. Вот мои двери всегда открыты. Я всегда готова их принять. Вот всегда мамилени сактаганга аракет кылам. Даже болбогон бир нерселерди айтып, бир нерселерди жасаса дагы, я всегда күлүп, учурашып, там кандай гана суроо менен келбесин, всегда готова поддержать. Это говорит о том, что сохранить отношения. Самое главное это уметь сохранить отношения. Вам нужно сиз ошон үчүн жана башында берген сөзүңүздү я поймала эме да, прокрутила. Мен ушундай мүнөзүм, мен ушундай төрөлгөм, мен ушундай болсом эмне кылайын деген адаммын дебедиңизби? Это говорит о том, что сиз мамиле тарабынан в сфере отношений хромаете и страдаете. Түшүндүңүзбү? Да. Сизге рекомендация первая. Элементарно ошо блокнот эмелерден эметип баштасаңыз болот. Элементарно. Даже менин жана окуучуларым бар. Алина Эркин мисалы үчүн акча интенсиви ашып кетсе 3000-5000 курстар. Кааласаңыз онлайн консультациясын алыңыз. Ушундай сыяктуу да өзүңүздү өнүктүрө бериңиз. Мисалы үчүн биз бир көйнөк алгандан эметпейбиз, но өзүңүздү өнүктүрүп, если жүрөгүңүз каалап атса, пожалуйста, делайте это. YouTube'ду караңыз, аксыз сабактарды караңыз, издениңиз, көрүңүз. Эң негизги нерсе ошо жүрөгүңүзгө ошол нерсе керек болуп атса, өзүңүздү ошону толуктаңыз. Жүрөгүңүз каалап атабы, ал нерсени жазаңыз келип атабы, өзүңүз толуктаңыз ошол нерсени. Менде да үч жок, ошон үчүн мен постоянно күнүнө план менен жашайм. Менде да сизде болуп үч жок, деньги в унитаз, я еще единичка, да. Постоянно каждый день план. Мен сабактарым бар, бесплатно YouTube'дачы, менеджерлер берет планирование, күндөлүктү, как я веду, как я использую обычный школьный дневник. Даже если үйдө отурсам дагы, эч нерсе кылбасам дагы, постоянно күндө план менен жашоо. Да, там элементарно школьный дневник, я сюда все пишу, скрепила, все это вот план менен жашоо дегенди билдирет. Кунузай, дагы бир суроо берейинби? Мына Вот. ийгиликке жеткен айымдар, ийгиликке жеткен айымдарды биз төп келишкен айымдар деп коебуз го негизинен элечи. Бирок ошолордун семьясында же жолдошу жок болот, же ажырашып кеткен болот, же жалгыз бой эне болот, ал ошондой болот дегени чынбы? Мен ошо мисалы үчүн жолдошум бар, анан балдарым бар да, анан мен ошондой аялдардай боло албайм көмүнөзүн ачийт деп эле ушинте берем да. Это установка. Сиздин эмеңизде, сиздин чөйрөңүздө балким ушундай болуп калганда, мисалы үчүн кандай болушу мүмкүн? Кээ бирөө кичинекей кезинде тайжеси күйөөсү менен урушуп, тайжеси көбүрөөк акча таап, күйөөсү иштебей калып, анан экөө ажырашып кетсе, установка калып калат. Мен көп акча тапсам, күйөөм менен ажырашып кетет экен. Мен көп акча тапсам, күйөөм мени таштап кетет экен. Мен көп акча тапсам, мен деген күйөөмдү басып салат экен деген сыяктуу установка болсо, ошол нерсе сизде кала берет. Ошон үчүн сиз чоң акча таппайсыз. Чоң акча ошол адам таппашы мүмкүн да. Сиздин балким кичинекей кезиңизде же орто чак куралда, балким чөйрөңүздө, тааныштарыңызда ушундай ситуация болгон да, или сиз Инстаграмдан көрүп аябай мындай впечатление болгонсузда, ийгиликтүү айымдар жолдошу жок, ажырашкан, там и так далее болуп, ошон үчүн сизге безопасно, вам выгодно. Ой, мен ийгиликтүү болбойм, сиз звезда болушуңуз керек. Вы же звезда, дорогая моя, царица же, царица, королевасыздар. Звезда болгуңуз келет, популярный болгуңуз келет. Ошол масштабка чыккыңыз келет. Инстаграм аркылуу өзүңүздү прям, не знаю, масштабка балким чыккыңыз келет. Да, ошон үчүн сиз эмне кылышыңыз керек? Ошол установкадан кетиңиз. То, что там мен ийгиликтүү болуп жылдыз болсом, мен күйөөм таштап кетет, семьям калып калат, анан мен көп кетем деп өзүңүзгө вот сюда вы написали. Нужно здесь просто нехватка знаний. Там я могу быть успешной. Мен там, я не знаю, магазиним бар, мен бизнесим бар, мен Чолпон Атада туруп, там, я не знаю, өзүмө личный бренд, жеке бренд түптөй алам. Мен бизнес леди боло алам. Мен ошол Чолпон Атада деле популярный болуп, жылдыз болгум келет, блог алып баргым келет. Я не знаю, там, мен сатууну үйрөткүм келет, или мен онлайндан дагы иштегим келет, балким сатуу менеджери болуп иштеп,
дальше там, я не знаю, продюсер болосуз, чолпон атада продюсерликти продюсер болуп башкаларды алып чыгып баштасыз. Ну, мен вообще айтып атам да, ниет койсо боло берет там, мындай план айтып атам да. Сатуу менеджерин окудуңуз, там дальше повышение квалификации кылдыңыз, там продюсерди окудуңуз. Дальше Инстаграмда личный блог вести, да, потому что сиз бир турбайсызбы. Бир адам деген оратор, бир деген продюсер болот, адамдарды ийгиликке жеткире алат. Жакшы көрсө, анын сөзүн сөз деп, о, шеф, сиздин сөз дегендерди жылдыз кыла аласыз. Ой, Анара, сен азаматсың, кыйынсың, Анара, сен, я с тобой согласна, Анара, сен сөзүң сөз, ты царица, ты шеф, деп кол чаап турган адамдарды сиз аябай прям, жакшы адам да, деп туруп акчаңызды чачасыз, аларды колдойсуз, да, поэтому вам нужно уйти от признания и получать знания. Билим алып, өзүңүздүн багытыңызда, эго, напсиңизди кичине, да, над эго поработать. Адамдар менен адекватный мамиле курганды, сүйлөшкөндү, түшүнгөндү, алардын абалына дагы хотя бы бир 30% киргенди үйрөнүшүңүз керек. Да, вот это вторая компетенция. Поэтому ал жөн эле установка, то, что там аялдар мындай болот, тигиндей. Албетте, ар бир үй бүлөдө тилеге тегиз эч ким жок. Ар бир үй бүлөнүн өзүнүн минустары болот, плюстары болот, ар кандай болот. Но очень много успешных женщин, которые и бизнес ведут, үй бүлөсүн дагы, жолдошу менен, кайын журту менен, балдарды да төрөп. Азыркы заманда ошол нерсени бизден талап кылат. Современное общество от нас это и реально хочет. Арык болушуң керек, өзүң карашың керек, бизнесиң болуш керек, еще и кайын журтка кызмат кылышың керек, еще төрөшүң керек, еще күйөөңө жакшы мамиле кылышың керек, күйөөң болуш керек. Конечно, это круто, когда есть муж. Поэтому мамилени сактап калуу, үй бүлө куруу, төрөө баланы, это же главная миссия женщины, да? Это круто. Но и в то же время карьераны, мисалы үчүн, мен айтпайм, укмуш карьера, да, там, но женская реализация, жүрөгүмө жаккан жумуш, не в ущерб детям, не в ущерб мужу, семье. Үй бүлөмө, балдарыма ущерб болгон жумушту мен өзүм лично тандабайм. Я могу переехать куда-то, Италиядагы, Дубайга жалгыз жашап, но мне это не надо. Мен балдарым бар, үй бүлөм бар. То есть всегда семейные цели выше там карьерных целей у меня. Поэтому убагында банкта деле чоң кызматка барып иштеп могла, но я выбрала онлайн. Балдарымдын жанында, үй бүлөмдү дагы, башка жаккан дагы жетишейин деп 5 жыл мурун онлайнды тандагам. Ошон үчүн өзүңүздөр көргөндөй я спокойна. Рахмат сизге, Анарайым. Рахмат сизге. Бул сабактар сакталат бекенби? Ооба, сакталат. Сиз ошо бирде кулак жок дегендей, сиз жарымын уккан жок окшойсуз. Кайрадан угуп, өзүңүзгө консультация разговорлоруңузду жазып алсаңыз болот. Аха. Рахмат, Анарайым. Эфирден чыга берсеңиз болот. Так. Ханзада у нас, Ооба, кандайсыңар Кандызайым? Жакшы. Ханзадочка, привет. Почему ты не хочешь возвращаться к нам, а? Почему ты нас бросила? Кандызайым, сиз мага көрүнбөй калдыңыз го, эмнеге? Мен көрүнүп эле атам. Экөөбүз Анда мага угуп атабызбы айымда? Да, мага көрүнбөй калдыңыз да. Билбейм, кызыктай го. Да. Интересно, да? Мен эмени угум келип аткан болчу. Давно эле силердин эфириңерди көрүп жүрөм да, ушундай эфирлериңерди, анан мен да ошондой расшифровка алгым келип аткан да. Именно силерден. Давай. Аха. 23 Туулган күнүңүз? 23-11-92. 1992. Азыр эмне иш менен Алексис? Азыр роп болуп атам. Роп болуп иштеп атам. Круто. Канча менеджер бар астыңызда? Азыр данный момент 6-7. Ого. 1, 2, 3. Кандай сурооңуз? Сурооңуз кандай негизи? Менин суроом мындай болуп атат да. Мен мастер-штабка чыккым келип атат, бирок ошону алып чыга албай атам да. Өзүм курс ачып алып чыккым келип атат да. Анан ошол жактан мындай чыгыш мен үчүн аябай кыйын болуп атат да. 7+.
1, Анан мен мондай телефондон сүйлөй берем, анан көпчүлүк мындай сырттан живой көрүнөсүң го, ошо сахнага чыккандачы. Ошондойго чыгып сүйлөгөндө мен мындай аябай сүрдөйм да. Ошол жагынан дагы ойлонуп, мен если кийин мастер-класс аны муну өтүп кала турган болсо, кантип сүйлөйм деп уже алдын ала эле ошо ойлонуп баштадым да, ошолорду ойлонуп анан кое турайынчы деп кайра ойлонуп ушундай болуп атам да чыгып. Поняла. Ага, сатуу менеджер болуп алып чыгып. Мен насаатчылыгыма келиңиз, Ханзада эми. Да, вот өткөндө ошондой 3 выбор болуп, ушу силерди дагы, анан дагы бир продюсерлерди карап, ушу продюсирование боюнча окусамбы деп ойлогом да өзүмчө. Анан кайра калдым. Анан ошол менен кайра иштеп атам да, роп болуп эле. Продюсер курсуна келиңиз. Сиз өзүңүз продюсерлегенге уже эле даярсыз. У вас уже уровень продюсирования. Анан 5 турбайсызбы? Классно. Еще и понимающая. У вас 2 двойки, аябай түшүнүктүү экенсиз да. 5 болгонуңуз менен анча-мынча жакпаган адам менен сүйлөшпөй деле коет экенсиз да. Эгоңуз күчтүү экен. Күч бириңиз бар экен, эго күчтүү. Анан еще миссия вступила, да? 34-төсүңөрбү? Нет, 33-кө чыгам эми, могул жылы чыгам да, получается. Миссия келет. Вот почему. Да, вот почему. Прирожденный продюсер тогда. Продюсер боло аласыз. Сиз уже эч кимге багынып иштегиңиз келбей атат. Өз алдыңызча масштаб, постоянный масштаб хотите. Өзүңүзгө өзүңүз иштегиңиз келип атат, өзүңүз башкаргыңыз келип атат, өзүңүз чыккыңыз келип атат. Ооба. Папи, скажи, пожалуйста. Азыр уже мындай менеджер болуп иштегим келбей калды да. Мурда иштеп келгенмин го, билесиңер го. Иштеп келгенмин. Анан азыр уже мындай башкаргым келип баштады да. Башкарылып эмес, башкарып иштегим келип баштады да. Угуп атамбы? Бизде эфирде аябай эме болуп атат, каршылык болуп атат. Менин жолдошум кичине температура болсо жатып алыптыр, ооруп атам депчи. Анан балдар улам чакырып атпайбы? Так, Ханзада айым, у вас, смотрите, сиз уже 33 миссия вступила в силу, да? И у вас энергия поменялась. Уже сиз башкаларга барып командада иштеп, вы хотите самостоятельности, руководитель, өзүңүз продюсер болгоңуз келип атат, да? Да. И сиз даярсыз же продюсер болууга даярсыз? Продюсер болууга даярсыз. Миссия беркен руководитель, лидер качпайт. И тем более сатуу сферасында как раз таки продюсер плюс роптун жумушун билгендиктен полноценный продюсер боло аласыз. Второй момент. Сомнение көп. Да, башта сомнение көп болуп атат. 23 Турбаева, анализ классно работает. Анан караңыз, вам действие. Ойлонуп эле сомнение болуп калып карат экенсиз, действие жок. Что-то акчаңыз жок окшойт. И караңыз, эме экен да, бул жакта эго күчтүү, напсиден кетишиңиз керек. Эгоңуз аябай күчтүү экен. Адам башкарганда, сүйлөгөндө, сиз менен сөз менен айтканда ошол нерседен эме кылып баштайсыз да, сизчи. Мисалы үчүн мага да бирөө башкарса жаман көрөм да, я вас прекрасно понимаю, да. Оңой менен укпайсыз эч кимдичи, оңой менен уже укпай, өз билгениңизди кылып баштайсыз. Башка бирөө приказ кылса уже жиниңиз келип, жинденип баштайсыз надо будет. Поэтому вам нужно идти уже самостоятельно. Анан блог алып бара албай, сүйлөй албайм деп атпайсызбы? Негизи сиз бизнес тренерсиз, да? Бизнес тренерсиз. Ошол элдин астына чыгып сүйлөй эметесиз. Но из-за того, что у вас блогтор бар, из-за того, что у вас есть какие-то блоки, у вас нет недостаточно компетенции болгон үчүн, ошол нерсени сиз не можете наработать. Бирок продюсерликте инстаграмыңызды упаковка кылып алып эле, бир эксперт аласызбы, я не знаю, же 2 эксперт аласызбы, блог алып барбай, прямой эфирлерге чыкпай эле продюсерлеп иштей берсеңиз болот. Түшүнүп атасыз? Прямой эфирлерге чыкпай, эч нерсе кылбай эле сиз как продюсер катары стабильно эксперт алып алып иштесеңиз болот. Дальше. Анан, мисалы үчүн, если вы хотите масштаба, конечно, да, там, допустим, у меня, допустим, это наработанный опыт, 5 жылдан бери онлайндамын, да. Если вы хотите там сатуу менеджер курсын ачып, там, обучать людей,
вы можете что делать? Вот все навыки упаковать, и не как курс сяхту, а как наставничество сяхту өзіңіз упаковка қылып шығарсаңыз болады. Ал үшін сіз наставничество оқу алсаңыз болады. Вы можете отучиться как раз таки у меня, например, да, и так далее. Как раз курс ачқаны, как его продавать дальше. Өзіңіздің насаачылығыңызды плюс продюсерлікті дағы өздөштіріп, продюсер болып, именно проекттерді алып шыға аласыз. Анан мен мисал үчүн азыркы продюсер курсумда 50 миңдик продюсер курсумда 2 айлык. Мисал үчүн алар вот продюсированиедагы үйрөнүп атышат да. Мисал үчүн сиз давно уже готовая на продюсирование. Бо миссия вступила, и сиз азыр осознавать этип баштадыңар да, я хочу быть продюсером и так далее. Да, это круто. Дальше что у вас не хватает? Сиз өзүңүз 5 болгону менен анча-мынча жакпаган, анча деле көп мындай прям не знаю, общение, анча деле там түнт мүнөз деле болуп коет экенсиз, анча-мынча менен сүйлөшпөй коет экенсиз. Анан действие, акча. Сизде акча сферасы ду. Сегиздер жок экен, 7 жок экен, дисциплина, энергия, бат чарчап каласыз, топлива нету, у вас энергии нету, действие кылыш керек. Смотрите, у меня 8 8 миссия болгондуктан, 8 сфера болгондуктан, вот смотрите, как я работаю, я могу до 2 ночи, до 3 ночи работать. Но мен быйыл айтып атам, мага ден соолук керек, мен иштебейм 2-3 чейин, все, я выбираю себя деп атам. Но сизге наоборот ошол 8 болгонду үйрөнүшүңүз керек да. Кичине действияларды көбүрөөк кылып, анан бат чарчап каласыз. Дисциплина, энергия жок, тело быстро устает, и это дисциплина, энергия жетпей атат. Короче, почему ко мне приходят люди и деньги, и возможности? Потому что энергия. Просто энергия. Понимаете? Энергия. Да. И энергия равно деньги. Вы это прекрасно знаете. Вот именно по цифровой психологии, если здесь разбирать, дальше ваши плюсы. Миссияңыз биркен, еще матрицада 3 бириңиз бар экен. Эго күчтүү, лидерский сапаттар бар. Эч кимге багынбай өзүнө иштегиси келет. Дальше плюсы. 100% понимание. Понимающая девушка. Түшүнүктүү. Дальше. Анализ. Она знает, что хочет, но цели нету. То есть куда идти не понимает. Туда идти. Бас бияка бар десе аяка ооп кетиши мүмкүн. Бияка десе бияка ооп кетиши мүмкүн. Ошон үчүн прям күнүнө эртең менен туруп алып максат жазасызбы же 1 айга жазасызбы, жылдын аягына чейин жазасызбы. Там поставьте себе цель, там стать там я отучусь на продюсера, буду брать стабильно экспертов, там упакую себя как продюсера и так далее. Продюсер Инстаграмда сторис күнүнө алып барбаса дагы, Инстаграмда блог алып барбаса дагы, вы же знаете, вы можете просто эксперт. Мисалы үчүн мен эч нерсе сторис, рилс, эч нерсе чыгарбай деле через эксперта могу зарабатывать деньги. Понимаете же? Ошондой эле, да? То есть бирок мен эмемин да. Бирмин да, ошон үчүн я всегда люблю тоже себя запускать. Эми элестетигиле, азыр заткан эжеде эфир болуп атат, менде да эфир болуп атат да. Многим экспертам бул нерсе жакпашы мүмкүн, да. Но комфортное отношение кылган адам менен биз иштеше беребиз да. Сизге очень важно вот этот момент. Дальше, сиз өзүңүз 5 болгондук, вы 5, но вам нужно тоже 5 налаживать. Отношения, карым-катнаш, общаться с людьми. Плюс любовь к себе. Вы не знаете, любовь к себе. 6-я компетенция. Ханзада, на английском как пишется, я не посчитала еще, но 6 деген эмне биле, сүйүү жетпейт. Жан дүйнөнүн тынчтыгы, абалына келип, билим. Дальше, чтобы реализация, акча келиш үчүн эмне жетпейт айтайынбы? Чоң акчалар келиш үчүн билим, максат, энергия, дисциплина и действие, аракет. Вот запишите вот это все. Аракет. Эгерде энергияңызды көтөрсөңүз, дисциплинага түшсөңүз, плюс билим алсаңыз, акча келип баштайт. И действие, аракет кылуу. Ушул нерсени жасасаңыз, акча келип баштайт. Мисалы үчүн азыр продюсерлейин десеңиз, продюсерлик боюнча билим аз.
билим жок болуп атат, уверенность жок болуп атат. Дальше, мисалы үчүн, энергияң жок болсо эч нерсе кыла албайсың. Өзүң жаткан жериңен тура албайсың, надо будет. Энергияң жокпу, все. Ошончо акча таба аласың. Действие, аракет кылыш керек. Аракет. Сомнение болбой, аракет кылыш керек. Анан билим алыш керек, анан максат. Цель. Цель. Вот, линия здоровья бар экен, классно. суроо берсем болобу? Менде мисалы үчүн акча келет да, мисалы үчүн мурда деле заткан эжем иштешип жүргөндө деле акча келчү, эжем иштегенмин го. Анан азыр данный момент деле иштеп атканда деле акчалар деле келип атат. Мындай Кудайга шүгүр жакшы эле да. Бирок акчам келет дагы бат эле жок болуп кетет да. Мындай конкреттүү бир нерселерге корогондон кийин акчам жок болуп кеткенден анализ кылсам мындай жок да, конкреттүү нерсе корогон нерсе жок болот да. Ошол нерсесин мындай кандай кылып эме кылсам болот ошол жагын? Или ага да жана финансовый эме боюнча окушум керекпи? Жок, у тебя есть тройка, у тебя хороший эмең бар экен, но цель деп атпайбы, цель. Смотри, мен азыр Дубайга барып келдим, мен аябай чоң цель койдум өзүмө. Арканды алыс ташта деп коет го, чоң цель. И цель болгондо тебе не важно, сен Изаткан Жусупованын курсун сатасыңбы, же там Аселдин курсун сатасыңбы, же Гүлжандын курсун сатасыңбы, ты будешь пофиг на свою цель топить. И здесь тебе нужно больше смотреть, прям цель поставить, я не знаю, финансовых сабаттуулук боюнча компетенция жетишпей атса, я не знаю, одну карточку сделай только расходы, там пиши свои расходы. Бир карточкага анда акча топто полностью. Копи деньги и так далее, да. Плюс у тебя слив вот этот идет из-за того, что четкая цель, да. Вот все, я хочу мондай цельди койдум, я сейчас на эту цель топлю. Буга чейин, допустим, если сен машинаны алам деп цель койсоң, там кимдин курсун сатасыңбы, өзүңдүн мен ушундай да цель койдумбу, өзүм курсум сатамбы, Заткан Жусуповунукун сатамбы, же там билбейм там Бактыгүл Жамгырчиеваныкын сатамбы, иш кылса неважно кимдикин сатам, мен ошол цельге кетем. Полностью ошол цельге начинаю копить деньги. Если ты, мисалы үчүн жанагындай мелочь нерселерге, тебе нужно убрать фокус. Бир фокус нерсеге коюшуң керек. Да, вот тебе нужно поставить. Да, фокусировка. Ушул нерсени кылыш керек экен да. Мен ошол өткөндө Заткан эженин сабагына катышкам го, жашоо өзөгөнөчү. Анан мурда цель коет десе эле кое бериптирмин да, майда чүйдө бир нерселердин баарын элечи. Анан моорекинде ошондо мындай конкреттүү цель койдум дагы, ошого азыр акча копить этип баштадым да. Оказывается, мындай конкреттүү анан сага керектүү цель коюш керек экен деп ошондо ойлондум да. Ошол сабактан кийин анан ошол эмем аткарылып баштады да. Заткан эженин сабагын анан ошондон кийин эме болуп баштадым. Ошого именно мага керектүү нерсе ошол баштадым да. Ошол да, тебе нужно прям смотреть. Да, конкретную цель, допустим, там я хочу, там, я не знаю, белую машину или черную. Мен мисалы үчүн бир убакта черный Camry менен ооруп калгам. Телефонумда да турган, эшикке чыксам только черный Camry'ни көрөм. То есть тебе нужно поставить цель, какой цвет, что я хочу, как, я внутри и так далее, да, и все, ты на эту цель топишь. То же самое, как я, например, Lexus, который азыр айдап жүрөм. Lexus'ка мен акчам жеткен эмес. Мен вообще башында там Kia Sorento менен деп эле чыккам, но барып отуруп Lexus болуп кетти, да. То есть ниет койдуң, цель койдуң, и все, дальше к этому топишь. Фокусировка, она у тебя расфокус идет из-за мелочей, мелочные нерселерге. Тебе нужно вот это все твое закрыть, там байерство, продажи, там еще что-то, вот байерство, бир нерсе товарларың барың, тогда тебе нужно вот это от этого отказаться, это для меня, для себя, и поставить фокус на большое что-то, потому что сен уже вот миссия у тебя вступила, ты хочешь большие деньги, да. Но знаний, энергии у тебя недостаточно, и сен өзүңө мындай ишенбестик болуп атат. И ты сливаешь из-за этого плюс еще энергию из-за сомнений. Билим жетпей атат, уверенность жок болуп атат, и энергии не хватает. Да, точно. Анан вот и все. Можно один вопрос, да? Менде дагы мындай эме болуп атат да. Бир нерсени баштайм, анан ошол нерсени аябай жакшылап баштайм дагы, энергия берип ошол нерсеге баштайм да, анан в конце мындай пастап калам да.
андай аягынан чыгара албайчы. У тебя 6 нету, и аяна чыгарбайт экенсиң, ооба. Ты оставляешь проекты, не доводя до конца, у тебя 6 нету. Не видишь конечный проект, конечный результат проекта, доводить дело до конца. 6-ю компетенцию как нарабатывать? 6 это духовность, любовь к себе. Ага, мен сен сурооңду до конца не перебила, уготам, до конца не довожу дедің, Ооба. До конца кыла албай калам да ошол жумушумдучу. Анан өзүмдү кайра эме кылам да, эмнеге мындай болуп атат депчи өзүмдү кайра жейм да. Расфокусировка. Негизи эле у тебя самый главный, эң биринчи нерсе, вот это у тебя расфокус. Я не знаю, ты сейчас и байерство занимаешься, да, заказы принимаешь, там еще что-то. Плюс у тебя еще продажи, отдел продаж. Я не знаю еще сколько дел у тебя, но... Что, умрёшь? Нет, я не умру. А я сказала. Нет, она просто пошутила. Поэтому расфокус болбосу үчүн бир цель кой, бир нерсени менен иште, и дальше напиши себе выгоду. Если я вот это сделаю, что я получу, кандай результат алам, кандай выгода алам, потому что у тебя тройкаң иштеп атат да, 23 турбайсыңбы, сен өзүңө выгодаңды жазышың керек. Пошагово, прям мозгко, пошагово. Бул. Мен муну алсам, өзүмө момдай машина алдым. Машина алсам не болот? Машина алсам балдарымды салып алып, өзүм ошол машинаны айдайм. Айлык айдап барам. О, Ханзада келди, там Lexus менен деп айтышат, там я не знаю, там статус бер өзүңө, потому что ты уже единичка болуп бартасың да. Ты хочешь статуса, авторитета, признания хочешь уже. Там, я не знаю, там, айына там 200 000 или 500 000 таап баштадым, я не знаю, у тебя точка А сейчас сколько, там 2х, если посчитать, там айына чистыми 200 000 зарабатываю, я начала зарабатывать деньги и так далее. И мне кажется, что ты отдаешь деньги мужу, да? Если ты отдаешь деньги мужу, твой мозг не хочет зарабатывать, блин. Мурда берчү эмесмин, но последнее время берип баштадым. Вот твоя просечка. Твой мозг не хочет зарабатывать большие деньги, потому что ты закрываешь либо его долги, либо еще что-то. Да. Вот я не отдаю деньги. Мурда Я не отдаю деньги. Бербейм деп эле категорически берчү эмесмин да. Но последнее время тем более окмуш акча таап аткан киши болуп эле берип атам да. Да, вот твоя просечка, вот ты сливаешь где свою энергию. Вот ты где эмеден прям да, дыря эме жана чака болот го, асты тешик из-за этого. Мен дагы, если мен тапкан акчамды бүт күйөөмө берип баштасам, нафиг не работать демекмин. Койчу мен жата берейин, эмне кыйналам депчи, эмне кыйналам, зачем мне напрягать себя деп. Поэтому мен ушундай выгорание болуп баратканда чуркап барып туруп өзүмдү сыйлап туруп бир нерсе алам. Көрдүңбү, допустим, выгорание болуп бараттымбы, пошла и купила себе Lexus. Выгорание болуп баратамбы, я же не могу сказать, балдарды карап тур, Нурсултан, мен Дубайга эс алып келейин. Я говорю, прикрытие у меня что? Обучение. Дубайда обученияга кетип атам деп, понимаешь? И каждый раз у меня вот так. Да, я себе не разрешаю отдых, я говорю, вот Дубайда окууга баратам. А мен не могу же сказать, сен балдарды карап тур, мен эс алып келейин Дубайга, мен эс алып келейин Балиге деп, ошон үчүн. А балдарды эң жакшы жолдошум карайт. Я ему прям, он реально семьянин, да, поэтому вот мен өзүм это прикапымдай копать этип ошону выяснила, да, обученияга кетип эс алып келдим. Потому что я этого себе не позволяю. Вот я не знаю, да, сен анда күйөөңө айтпа эч нерсе, кандай акча таап атасың, эмне кылып атасың. Я не знаю, скажи, что айына 40 000 таап атасың, или 30 000 таап атасың, или 50 000 таап атасың. Но, блин, вообще, ты же сама психологию изучаешь, ты же в этой сфере уже сколько, да? Ошо билем, что бербеш керек экенин, я знаю, но последнее время мындай өзүмчө эле акча таап аткан киши болуп элечи. Жардам берип коеюн депчи. Или хочу доказать, или не знаю. Шундай болуп атат да. Я тебе скажу ответ. Хочешь ответ скажу? Да. Бирлер атайын лох эркекке тийип туруп ошону башкаргысы келет. У тебя миссия вступила. Ты хочешь власти. Ты хочешь через это покровительствовать его.
Ты хочешь, чтобы он зависимый был от тебя, акча берет, вот прям внутри покопайся, почему ты это делаешь. Почему ты это делаешь? Потому что акча берип, өзүңдүн значимыйыңды көрсөтүп, статусуңду көрсөтүп, там у тебя есть выгоды, у тебя уже другие выгоды начали появляться. Ты хочешь показать, какая-то реально вот крутая и так далее. Хотя ты прекрасно знаешь, что эркектин акчасы бизге экөөбүздүн акчабызга караганда 1000 эсе берекелүү. И из него тунеядец кылгың келбесе, перестань, скажи, что, короче, продажи упали, у меня сейчас не сезон, все, короче, сейчас только 20 тысяч зарабатываю, да кой, все, а себе байкуш болгун келбейт уже. У тебя миссия вступила, уже байкуш болгун келбейт, ты скажешь, я сама заработаю. А тебе научиться надо просить деньги, наоборот, у него и у других. А у тебя гордыня иштеп баштады да, еще 3 бириң бар экен, плюс миссия бир болду, гордость болуп атат да, я сама заработаю деп, там, штан турсиң дырка жүрсө дагы. Бир ошондой. Вот, просто я тебе подсказываю, что эго иштеп баштайт да, и сен ошентип баштайсың да, а тебе нужно от этого отойти, потому что если бы не психология, вот, смотри, как все говорят, как я изменилась. Если бы не психология, Весет, мен жаңы заткан жерге келгенде кандай элем. Если бы не психология, я бы давно с супругом развелась, потому что бирдин эгосу өтө күчтүү. Приказ берип сүйлөйт. Да. Приказ берип сүйлөйт. А это сложно с людьми строить отношения, расти в таком темпе, понимаешь? Очень сложно. И тебе будет, смотри, страдайте это башташың мүмкүн. Страдайте это башташың мүмкүн. Миссия вступила, потому что страдайте это башташың мүмкүн. А тебе невыгодно страдать. Это слив энергии. Поэтому начала страдать, иди в разные обучения. Начала страдать, иди в дисциплину тела. Иди в дисциплину, я не знаю, иди развивай сознание и так далее. Вот и все. Твои плюсовые качества ты можешь вывести человека на масштаб. Өзүңө жаккан адамды, сенин сөзүң сөз, ой Ханзада сен азаматсың деген адамды жылдыз кыла аласың. Масштабка чыгара аласың. Ты можешь масштабировать этого человека. И сама постоянно хочешь на масштаб. У тебя 4-й ребенок, да? Беш көптөр Нет, 3-чү. 3-й ребенок, да? Ну вот, видишь, у тебя миссия вступает, ты понимаешь, у тебя прям эмелерин кетип атат, да? Бештин жакшы сапаттары кандай? Хамелеон болот. Тарынса да кийин сүйлөшүп кетиши мүмкүн. Но матрицаңда 5 жок экен. Анча мынча тупойлор менен сүйлөшкүң келбейт болуш керек. Өзүңө жаккан адамдар менен сүйлөшкүң келет. Точно. Ты уже хочешь, да, лидер болгуң келип баштады уже. Бирөөгө багынып уже иштегиң келбейт, страдать начнешь. Өз алдыңча кетип, хоть бир экспертти алып, начинающий эксперт болсо дагы, я не знаю, опытный эксперт болсо дагы, даже 300 000, 200 000, 500 000 запуск болсо дагы, тебе нужно потихонечку именно в этом направлении идти. И свое что-то открывать. Продюсер болосуңбу, кийин өзүңдүн ишиңди баштайсыңбы, өзүң иштеген жумуштан рахат алып баштайсың. Да. Классно. Сон болду. Разумун Кунусайым. Сон болду. Прям давно хотела ушундай нерсени силерден именно. Да, рахмат. Буюрса. Молодец, что... Да. Молодец, что без эго вышла в эфир, разбор и так далее. Единичкага сложно выйти в эфир же, негизи эле чынында. Жакпаган адамдарына и так далее. Напсиси бийик болот да. Молодец. Успехов. Ждем. Рахмат. Ждем на наших обучениях. Рахмат. Разумун. Да. Возможностер бар экен, только страхи мешают, какие-то блоки у вас там и так далее. Возможностерди көрүп атам бирок. Так, у меня бүт эле разбор болуп кетти. У меня бүт эле разбор болуп кетти. Я же говорю, все люди хотят от меня курс по цифровой психологии. Все хотят от меня курс по психологии. Все хотят на мой коучинг. Мен наставничество кылбасам, да, скоро у меня будет коучинг, да, вы будете как раз вживую от меня получать разборы. Кстати, эмне үчүн менден разбор калышат айтып берейинби? Я же не просто цифровой психолог. Мен цифровой психологияда 3 жылдан бери мен. 1-чи, 2-чи, 3-чи, все 3 степени прошла. Да? 700 000ден ашуун акча бул жака билимге салдым. Андан тышкары мен БГУда азыр магистратурада окуйм, социальная психология факультетинде. Плюс азыр квантовый психологияда от самой Инны Тляшиновой окуп жаткан маалым.
Бүт курстардын баарын доступка ачты, амбассадорлугун алдым, через Изаткан Жусупову благодаря ей деп. Анан что я могу сказать? Бесконечная благодарность, бесконечная благодарность. Плюс просто эле психолог болуп кала бербестен, мен продюсермин, 5 жылдан бери именно акча таап, адамдарды акча тапканды үйрөтүп, өзүм дагы онлайнга нолдон атымды кура алдым. Без ноль поддержки. Муж сейчас поддерживает, но вначале же меня никто не поддерживал. Это сейчас они поддерживают. Мен акча таап баштаганда, элдин баары мени мактап баштаганда и так далее, да? Но первый год, 1,5 года никто меня не поддерживал. И не надо обижаться, что вас никто не поддерживает. Никто не обязан вас поддерживать. Вот и все. Анан, да, скоро будет у меня курс по цифровой психологии. Мен даже матрица судьбы, деп. Полностью у меня все готово. Коучинг, да, все хотят коучинг, да, от меня. Именно жеке мен менен коучинг деген эмне, ал как наставничество, но по психологии коучинг, экай. Мен менен чогуу баняга баруу дебеймби, басуу, ходьба, спорт полностью, да, со мной, именно образ жизни, да, психология, именно өзү менен иште, коуч менен иште дегенди билдирет. Цена будет, конечно же, символическая, от 50 тысяч экайга коучингде. Анан коучинг сурап баштабала, у нас сатуу менеджер идет запуск. 1 майда бизде сатуу менеджер курсубуз башталат. Ошол жакка келсеңер, вот как раз VIP тарифте менен жандуу обучение бар, жандуу жолугушуу бар, жандуу ароматерапия, трансформационные игрылар бар. Жакында я сама тоже презентую трансформационную игру, у меня будет. Я все балам. Мен ушундайм да, анан разборлор негизи даже мына мен азыр разбор силерге кылып атам, бул кыскача разбор. Бир адамды разбор кылуу бул 5 саатка чейин, 3 саат, 5 саатка чейин и так далее. Анан сатуу менеджер курсуна келиңиздер. Онлайн, офлайн, онлайн VIP тариф бар. 12.500, 25.000дик, анан 12.500 сомдук тариф бар. Эң мыкты иштеген 20 айымды өзүмө алып калам. Менде продюсерлер бар, эксперттер бар. Ошол жакка роб катары, сатуу менеджер катары өзүңүздөрдү алып кетсеңиздер болот. Изаткан Жусупованын курстарын окуган айымдарды дароо Изаткан Жусупованын командасына сатуу бөлүмүнө алабыз. Это гарантированная работа, да. Бирок жашы өзөгү эмес, трансформациядан үйдө окуган айымдар болуш керек. Дальше сатуу менеджерликке келгендер дароо жандуу практика кылып, дароо ошол маалда курс сатып акча тапса болот. Бирок командага 20 гана айымды ичинен тандап алам. Өзүм окутам, командам да окутат. Зумдарга өзүм көбүнчө кирем. И VIP тарифте 2 күн жандуу обучение подряд болот. Китеп подарок, 2 жылга бүт курстарым подарок. СММ, сатуу, психология. Анан эмнени айтайын? Я же всегда в лицо ачык айта берем го, караңыздар. Мен сатуу менеджер курсума сатуу менеджер болгон эмес, менден психологиялык разборлорду алыш үчүн, мен психологический курстарым үчүн, мен үчүн келишет экен, менин энергиям үчүн. За что я это благодарна? Мен өзүм ушуну анализдеп чыктым да, чынында эле. Психологко бара албайт экенсиздер айымдар, но мага психологко келүү, менден разбор алуу кымбат го, Менден разбор алуу онлайн 15.000 сом. 1 саат, 2 саат, по-моему. И жандуу у меня сколько? 60 тысяч стоит. Но именно сатуу менеджер аркылуу VIP тарифте, менде Zoom'да 2 жолу именно VIP тарифке разборлорду кылам ушундай. Плюс электронный гайд менен өзүңөрдүн разборуңарды аласыңар. Поэтому все, кто бронирует, эмки вторник командама закрытый тренинг кылам. 6 саат. Ошол жандуу жолугушууга дагы катышсаңыздар болот. Командама, сатуу бөлүмүнө, менин командам мүчөлөрүнө бардыгына жабык тренинг кылып атам. Дубайдан алып келген билимдер, сатуу боюнча, психология боюнча. Негизи эле сатуу деген өзү психология. Адам менен сүйлөшө билүү. Бирөө айткандай, мен биринчи жазамбы депчи. Бирөө айткандай, мага свежий лид бер дегендей. Анан негизи эле бул тарапта адам менен сүйлөшө билүү. Негизи жана сатуу менеджерлер адамдар лидтер менен иштешип атып элечи канча тажрыйба алышат да, ар кандай адамдарды көрүшөт. Адам менен консультация, коммуникация кылып, анан биз дагы өсөбүз да. Бул дагы опыт тажрыйба деп билсек болот. Ошон үчүн мен эмне деп айта алам? Бул жакта эң негизги нерсе сатуу
менеджер курсунда өзүңүз эң востребованный кесипке ээ болсоңуз болот. Өзүңүздүн сатууларыңызды кылганда курсуңуз сатасызбы, товар сатасызбы, неважно что, өзүңүз. Плюс психология. 4 Zoom психологтон. Ар кандай психологдор келет, разный, бир эле эмес. Сюцай, классический этнопсихолог, квантовый психолог, мен өзүм болом и так далее, да. То есть разный эксперттерди алып келем. Оратор чеберчилиги, финансылык сабаттуулук, акчам кантип катам, кантип топтойм деп атасыңар. Вот как раз таки финансовая грамотность. Плюс по финансовой грамотности дагы урок нам нужно записать, оказывается, да. Бөлүп төлөө каралган 3 айга чейин консультация алсаңыздар болот. Бронь кылган айымдар как раз вторник бизде тренинг болот, ошого да катышсаңыздар болот. Жайында, я не знаю, сатуу менеджерлик болобу болбойбу, но именно азыр мага вакансиялар, менеджерлер, кадрлар керек. Кадр маселеси керек. Заткан Жусуповдун командасына 10 куратор дагы набор кылып атам. Курстарын окуган айымдардын ичинен. Продюсермин деп билесиздер го. Анан дагы да кандай суроолор бар болсо, кызматташуулар бар болсо, коллаборациялар бар болсо, мен ачыкмын айымдар. Я готова к сотрудничествам, к рекламным интеграциям и так далее, к работе на бартер и так далее, да. Кстати, ищу себе помощницу офлайн, жанымда жүргөн бир жакшы кызды издеп атам. Сразу туулган күнүңөрдү, дата рождения, проживание, опыт жөнөтүп койсоңуздар болот. Пробный бир ай менен иштешип, анан иштешип кетебиз деген ойдомун. Да, сатуу менеджер курсуна чакырам. Онлайн канча дейт? 12.500. Өкө тең эле онлайн окутулат. Болгону VIP тарифте доступ 3 курска көп 2 жыл и плюс 2 күн мен менен жандуу обучение. Биринчи күнү почти 5-6 саат мен өзүм жандуу окутам, разборлорду кылам. Экинчи күнү арома бал. Арома бал деген эмне? Арома бал деген это про больше интимную жизнь, про близость, про отношения, арома бал. И трансформационная игра болот, трансформационный оюн болот. 2 күн жандуу обучение Бишкекте болот. И менин китебим белекке болот. Менде Zoom'дан именно психологиялык ушундай разборлор болот. VIP тарифте орундар чектелүү. И электронный разбор, жеке сизге электронный гайд жөнөтүлөт. Телеграмга алып, распечатка кылып өмүр бою сактап алсаңыз болот. Где моя помада? Вот, айымдар, суроолор болсо, дирекке бериңиздер, номерлериңиздерди калтырсаңыздар болот. Сөз түрдө мындай разборлор болот. Я знаю, что вы хотите, вы ждете. И в скором времени такие разборы тоже будут доступны. Сатууда да адамдар менен эле сүйлөшүп психолог болуп каласың дейт. Ооба, туура айтасыздар. Номерлериңиздерди дирекке калтырыңыздар, эфирдин астына калтырсаңыздар болот. Бүт эфирде көрүп аткан айымдарга именно максат жаза албайтам деген айымдар көп экен. Максат жазуу да оңой иш эмес. Максат жазуу боюнча, детская позиция боюнча мен акысыз сабактарымды командам белекке берет. И мен эмнеге Дубайга бардым? Чоң максатка энергия алып келдим. Чоң чектерге энергия алып келдим. Дубай кымбат дейбиз го, кымбат. Жашаш кымбат, тамак кымбат. Кичинекей момундай кола мисалы үчүн 15 дирхам деп ойлойсуң, а барып санасаң 800 сомго ичип аткан болосуң, элестет. Ошон үчүн өзүң качан не надо краситься. Ошол нерсе болот да. Консультация алыш үчүн, тарифтердин айырмачылыгын билиш үчүн жазсаңыздар болот. Номериңиздерди дирекке калтырыңыздар. Сиздер менен дагы да эртең дагы разборлорду жазайм. Мен YouTube'да акысыз сабактарым аябай көп. Алыңыздар. Ыраазычылык билдирем. Бүгүн Телеграмга биз жетишпей калдык. Телеграмда да разбор кылмакпыз, бирок сөз түрдө эртең Телеграмдан 2 ай разбор кылсак болот.